кичине амалы бар киши өзүн таза хан сезип алат экен. Кичине кара стулу бар, көчүгүндө отурган кичинекей кабинет болсо эле болду айланайын. Бассамбы, баспасамбы, сүйлөсөмбү, сүйлөбөсөмбү, мынча болуп калды, сүйлөп кое берейинчи деп ушунчалык эмеге кетет экенбиз да. Жанагы кызматкерлердин бардыгын айтыш керек, мамилени оңош керек. Жергиликтүү калктын, карапайым калктын бардыгы эле түшүнө бербейт, бардыгы билимдүү эмес. Бардыгы эле айткан нерсени биле бербейт. Ошону түшүндүрүп айтып деп элге жеткизе турган ошол кызматкердин милдети. Ошон үчүн мамлекеттен айлык алып иштеп отурат. Жана антип энеңе бар, атаңа бар, эртең кел, бүрсүгүнү кел, абеттен кийин кел, мен тамак ичкени кеттим, башка керек болсо, абетин ичпей келдиби киши, турабы, жумушун бүтүрүп коюп, анан кийин барып тамагын иче берсин. Эч нерсе болуп кетпейт. Урматтуу мекендештер, сиз Москвада иштеп, кирди чыкты кызматына муктаж болсоңуз, биздин кызматтан пайдаланыңыз. Биздин компания эң акыркы үлгүдөгү унаалар менен камсыздалган. Салондо акысыз Wi-Fi бар, жана документтер жагынан жардам беребиз. Бизде көп жылдык тажрыйбасы бар айдоочулар иштейт. Байланыш үчүн номерлерибиз +7 926 725 38 85 +7 999 997 46 76. Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укук өкүлүнүн биринчи орун басары Жаныкулов Данияр Төрөгазиевич келип отурат. Бүгүн бизге сиздер менен элдин көйгөйлүү маселелерин угуп, мүмкүнчүлүгүнө жараша чечкенге аракет кылып, андан сырткары ушул райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын акимдин биринчи орун басары Карымшак Талантбек Тойчиевич, азыр арттан дагы ушул тиешелүү райондук мекеме уюм жетекчилери келип калышат. Анда жыйынды баштай берели деп. Кандай дейсиздер, суроо жооп эле кылыш керек болуп атат дейт. Анда сиздер ушу сурооңуздар болсо, кандай эң негизги биздин жогорку жактан чечиле турган чоң маселелер болсо берсеңиздер, кыска так. Ооба. Анда түшүнүктүү да? Не дейсиздер? Макулсуздар, Мен Көңдүк айылынын тургуну Касымов Мамат, пенсионермин. Негизи биздин айылдын азыраак гана орчундуу көйгөйлөрү бар. Ушуларды суроо катары дагы, өтүнүш катары дагы, андан кийин мындай сунуш катары дагы айтып кетким келип атат да. Урматтуу Жаныкулов Төрөгазиевич, сизди теледен көрүп атабыз, башка маалымат булактарынан угуп атабыз. Кайсы жерге барбаңыз, кандай маселе болбосун, түйүндүү маселелерди Македоновский сыяктуу кыят жаап чечип атасыз. Ошондуктан биз дагы сизге өзүбүздүн орчундуу маселелерибизди айтып коелук дедик. Мүмкүн болсо ошолорду караштырып коерсуз деген үмүтүбүз бар. Бардык эле жерде айтылгандай, биринчи бизде жол маселеси. Жолубузду көрдүңүздөр, Каракылжадан бери ушул жерге чейин. Капчыгайдын жолу жалпы алайкуу маселеси болсо, андан бери бизге бурулгандан берки биздин көйгөйлүү маселебиз. Бул жол негизинен мурун жөн эле чарба аралык чарбанын ички жолу болчу. Мындан 3-4 жыл мурун мамлекеттик карамакка өткөн. Ага чейинки мезгилдерде мына өзүбүздүн балдар колунан келишинче түзөп, шагыл төгүп, андай мындай иштерин жасап келишкен болчу. Ал эми мамлекеттик жолго өткөндөн бери өзүбүздө бир бала иштет, ошонун сунушу аракети менен анча-мынча гана кээ бир жерлери оңдолуп түзөлбөсө, ал эми мамлекет тарабынан почти каралбай калды. Былтыркы жылы анау подъемдун чыга бериште жөлөнкөнү оңдотобуз деп мамлекет тарабынан били угушубузга караганда 3 миллионго жакын акча жумшалган экен. Эми жалпы Кыргызстанда жол куруу немеси боюнча алганда, эми мен өзүм уккан маалыматым боюнча 1 километр жолду 2,5 миллионго чейинки аралыкта оңдоп түзөп толуктурду жасаса болот экен. Ал эми биздин 3 миллионго жакын акчабыз ошол 100 метрге жетпеген жердеги бир чоң таш менен кошо суунун ичине кулап кетти дагы, ошо боюнча калды. Жазга маал оңдойбуз, чоңойтобуз деген болчу. Бирок азыр
баягы немелерди айтсак, акча жок, акча каралган жок дегенде мындай деген шылтоолорду айтып атат. Бул биринчиси. Экинчиси, айылга чейин андан берки айылга чейин жол өңгүл-дөңгүл, уңкул-чуңкул дегенде мындай. Ушул жолдорду төгүп, тегиздеп, бирсе кеңейтип бергиле деп 2 жол 3 жылдан бери сунуш киргизебиз. Бирок алар айтат, мына айылдын ичин кошо неме кылабыз, кашаңарды алгыла, анысын алгыла, мунусын алгыла, өкмөтүңөр алсын, иштесин, ана ошону тазалагандан кийин жасайбыз дейт. Айылдын ишин койбой, айылга чейин эле бир жакшынакай бир шагылтып кеңейтип берсе болот да. Бул айылга чейин. Андан кийинки айылдан жогору жакта дагы айылыбыздын жарымы бар, жогорку айыл деп коебуз. Ошого кетип аткан жолда жылыга жаан-чачын түшөртүү жол болсо тарып чыкты. Муну дагы жазгы маал кеңейтебиз дешкен болчу. Эми жаз эмес, азыр уже жайга жакындап калды, эмнигиче жок. Ушул мезгилде иштеп койгондо абдан сонун болот эле да. Анын да экинчи дагы бир проблемасы бар. Айылга жеткенден кийин деунун кызматкерлери тегил айтат, түп-түз барып туруп чоң жол менен көпүрөгө чейин барат жол бизге карамак. Ал эми бурулуп айыл аралаган жол бизге карабайт дейт. Негизги жол айыл аралап өтөт да. Ал эми биздин жергиликтүүлөр айтат, немеге госпланга ошол айыл арасындагы жол кирген дейт. Мына ушул маселе чечилбей атат. Себеби айыл арасында Мүрзөгө чыккан жол бар, ошону кеңейтиш керек. Деги болсо аяка бурулуштан коркот дагы, берки түз саздагы жол менен биздики ушака гана карайт, ушуну жолдоп атышат да. Мына ушул негизги биздин жол маселесинде көйгөйүбүз ушул. Экинчи, мектебибиз. Бул боюнча маалыматыңыздар болсо керек. Мына мектебибиз атайын арабтар тарабынан каржыланып салынган. Алардын негизги милдети сырткы корпусун гана бүтүрүп берет экен. Ал эми калган отделкаларын, отоплениясы, суу киргизүү маселелери буларды алар карабайт экен. Аны биздин жергиликтүү өкмөткө шылтап койгон. Өкмөттүн дарымети начар, аз. Эми ошол 3 жылдан бери уже мектебибиз же ишке кирбей, же неме болбой турат. Отоплениясы жок, суу киргизилген жок. Мунун баардык шарт, кухнясы тигинде мындайлары менен жасап койгон, бирок ага суу кириш керек. Анын үчүн канализация немелери жок. Мына ушул маселе турат. Анан кошумча спорт зал салынат дедиле, бунан дайын жок. Баардык мектептерде спорт залдар бар, биздин айылда гана спорт зал жок. Бул кошумча ушул маселени да бир жерге тиешелүү жерге кайрылып койсоңуздар болот эле. Андан кийин үчүнчү дагы бир маселе, эми биздин айылыбыздын этегинде бир лагерь деген нерсебиз бар. Аны көрүп атсаңыздар керек. Ушул лагерь ара жолда калды. Территориясы мамлекеттик корукта, здание болсо профсоюзга карайт. Кимиси кожоюн экенин билбейбиз. Территориясы бизде турат деп туруп, биз кожоюнбуз деп мамлекеттик корук чыгат. Ал эми зданиясы бизде деп туруп профсоюз чыгат. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, ушул маселени чечип туруп, кандайдыр бир балдардын эс алуусуна ылайыкташкан бир жай кылып койсо, бир тиешелүү бирөөгө берип туруп. Эми суунун бою салкын жер, мына төмөнкү зонада жайкы ысык мезгилдерде жанагы жармаш жалчы үй бүлөлөрдүн балдары келип эс алса жакшы болот эле да, бир 10-15 күн эс алып кетсе. Бул болсо бара-бара тонолуп баратат. Баягы союз ыдырап туруп чарбаларды бөлүштүрүү мезгилине келгенде биздин эл дагы ыймандуулук кылып туруп, келечекте ушул нерсе бир элге керек калап туруп, ушуну бузуудан, талаптоодон сактап калышкан эле да. Андан кийин айланасы коопсуздук үчүн 2 метр бийиктик сетка менен тосулган болчу, жана суунун бойлору. Азыр ошолордун баардыгы жок. Жылдан жылга уже чекесинен оюлуп кетип атат. Эми бул мамлекеттик мүлк да. Жалпы биздин мына Алайкы элинин айрыкча Көңдүк элинин Сагындык атындагы совхоздун каржысына курулган здание эле да. Мына жалпы элдин эмгеги бар эле да. Ушуну да бир караштырып койсоңуз. Анан үчүнчү маселеси жер маселеси. Жер маселеси өтө bizde. Мисалы биздин Көңдүк айылы 54-жылдардын аяктарында, 50-жылдардын аяктарында Көңдүк колхозу болгон экен дагы. Ал эми колхоздун ошол мезгилдерде 300ге жетпеген гана калкы болгон экен. Чоң кишилери бир 100га жакын, анан калганы бала чака карагартан. Ошого каратып жерди бөлүп койгон экен. Азыр
Халықтың саны 1000'den ашып кетті. Жерибиз аябай тарып барат. Жайыбыз жок. Жайытыбыз болгону 3000 гектарга жетпеген жайытыбыз бар. Ошол мезгилдеги неме боюнча. Анан кийин калган жерлерибиздин бардыгы мамлекеттик Токой фондусунун немесине карайт. Мына ушул налогко төлөө мезгилдеринде элибиз кыйналып атат. Тигиге да төлөп атат, өкмөткө да төлөп атат. Ушул маселе да чечилбей атат. Анан кийин үй сала турган жер бизде жок. Жаштарыбыз өсүп атат, көбөйүп атат. Анан бир жылдарда жанагы Наржан Арабанда Кең сайдан жер бердиле. Бирок ал жерге барыш ыңгайсыз болуп калды. Себеби дегенде ал жерге барганда же суусу жок экен, же свети жок экен, же жолу жок экен. Барып көргөн адамдар болсо чарбачылык үчүн жасай турган жери жок. Эмне иштейт? Же иш жок. Барып эле 4 сотук жердин ичинде туруп калат экен да. Ошондуктан ушул маселени башкача чечип туруп, биздин балдар бияктан чарбачылыгын аякка барып жүргүзө албайт экен. Себеби үлүшкө жер жок да. Же мал бага албайт экен. Мен ушу сиздерге макул көрсөңүздөр, эгерде чечсе, ушу биздин тоолуктар үчүн кадимки деле Ош шаарында иштегендер сыяктуу Оштон ипотекага үй берүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берсеңиздер. Ошол себеби Оштон иш табылат экен, Ошко иштешет экен. Ал жерден Ошко келип иштешке да кыйын экен. Мына ушундай көйгөйлөр бар да, ушу көйгөйлөрдү сиздердин элдин атынан айтып койгум келет. Көңүл бурууңуздар үчүн рахмат. Assalamu alaikum. Men бере турган суроо мынандай эле. Жер бөлүнгөндө үлүшкө жаңыдан төрөлгөн балдар азыр ушундай бир 4-төн 5-тен мал болуп калды да алды. Бирок өздөрүнө да жер жок, балдарына да жер тийбей алган да. Жашоо шарт кыйын бизде. Мал чарбачылык менен болгондон кийин бизде ушундай жери жоктуктан ар тарапка кетип атат да иштегени. Андан кийин ошол Госфондудан жер сурасак өкмөттөн. Өкмөт айтып атат жер жок депчи. Бирок аксакалдардан сурасак жер бөлүнгөн дейт да, Госфондулар бөлүнгөн дейт. Бизге ошол жерден жер бөлүп беришин сурайт элек да, өкмөт жер таап беришин. Мисалы үчүн менин 10 балам бар. Мен бир гана өзүмө гана жер тийген да. Ошо бир адамдын жери менен тиргилик кылып атабыз да. Мага окшогон көп бул жерде азыр жаштар. Ошону айтайын дедим эле. Андан кийин биз ошол дагы бир маселе. Бул жерде жашоо кыйын болуп атат да. Биз мал чарбачылыктан башка эч нерсебиз жок. Район центрине барып жашасак, бул жерден пасоян чыгарбай 1 жыл 2019 жылы пасоян токтотуп койгон да, мен балдарым канча өкмөт бербей. Сен карабалда жашайт экенсиң. Ал жактан чара алсак, сен учетуң бул жакта дейт. Анан ошол губернатор мурунку Жылкыбаев ошол киши келип анан чечип берип кеткен да. Ошондой маселелер жерде көп болуп атат да, бизге окшогондордук, жаштардыкка. Ошону чечип берсеңиздер. Анан жанагы неме боюнча, жайыт боюнча да аксакал айтып кетти. Лесхоз бүт эле жердин баардыгы азыр лесхозго өтүп кетти да, айыл өкмөттө жок экен. Кышкысын мол жерде жергиликтүү эл кыйналып жашайт да. Жайкысын бирок башка жактагыларга лесхоз жайытты берип коюп атат да, башка айыл өкмөттөгүлөргө. Биз мол жерде жайыт тар болгондуктан эл кыйналып атат. Жайытка батышпай. Ошол жагында бир эске алып карап берсеңиздер ошол. Анан жол маселелерин башкаларын айтты да, мага түшүнүктүү болду. Дагы бар экен. Assalamu alaikumlar. Hurmatlı облустан районuna келген өкүлчүлүктөр, hurmatlı elim, мен мына мектепте 2 жылдан бери иштейм, тек кызматкер болуп. Ушул мектебибизде жогоруда айтылып кетти, мектеп жөнүндө, эме жөнүндө, анан азыраак спорт зал жөнүндө айтып кетти. Бул көптөн бери эле көйгөйүбүз.
Бирок ошого кошумча мына бизде жол маселеси, мектептин чок ортосунда жол бар да, ушул мамлекеттик жол. Ушул мурун бир тарабында эле, азыр эки тарабында мектеп курулуп калды. Ушул жолду буга чейин дагы мектеп дирекциясы кайрылуу жасаган районго. Дагы да айтып кетким келет. Ушул жолду чечип берсеңиздер жакшы болот эле. Өтмөк кылып башка жол кылып, андан башка мектептин көмөкчү чарбасы бар. Ушунун жери бар эле, мына лескоздун территориясында жери бар эле. Ушуну былтыр заповедниктин кызматкерлери алып койду. Ушуну кайра кайтарып берсе деп, ушуну чечип берсе деген кыскача суроом ушул эле. Мен саламатсыздарбы, куш келипсиздер. Мен негизи пенсионер кишимин. Анан ошол мектеп көйгөйү жөнүндө бир аз айткым келип турат да. Мектепте көп жыл иштеп, азыр эми пенсиядабыз. Азыр эми мына бул реформа киргизүүдө жана баллондук системага өтүү боюнча талкуулап атышпайбы? Ошондой болсо биздин тоо шартындагы мектептердин шору кайнагалып турат да. Ошол баллондук системага жан башына каржылоого өткөндө балдарынын саны аз, мектептердин штаттары да начар болуп калат. Бир нерсени айткым келет. Азыр мына биздин мектепте биз жыйнап койгон лабораторияда физика боюнча, химия боюнча толук лабораториялык шарттарды өтүүгө мүмкүн болчу. Биз иштеп жүргөн кезде. Азыр лаборант деген штат жок. Ооз ачык, каалаган киши кирип чыга алат. Ушуга окшогон жан башына каржылоо дегенде ошол баланын саны аз болсо эле, мына биз иштеп турган кезде параллель класстары бар эле 300 канча бала окуйт эле. Азыр 200ге жетпей калды. Бунун негизги себеби эмне деген? Негизги себеби жашоо шартынын начардыгы. Бу жерде чал кампирлер калып, балдардын, жаш балдардын башка жака кетип калгандыгында турат. Бул маселени чечүүдө эң башкы нерсе ушул жол маселесин жакшыртышыбыз керек. Мына Нуржигит Кадырбек бир нерсени көтөрүп атат. Ошол жерде коридор ачуу боюнча Кытайга карата. Ушул маселеде сиздин канткен менен колуңуз узун, ушул маселени колдоп койсоңуз, мына мисалы үчүн биз Чоңолайга барганда кандай кыйналып барат элек 70-жылдарда. Азыр кандай болуп калды чоңолайлыктар? Мына Алайкуу элинин жашоо шартын жакшыртып, мына чек ара маселеси Баткенди карап атабыз. Кытайды бир ай жакындап келбейт деп ким кепилдик бере алат? Биз да чек арада турабыз. Бир мезгилдерде бизде ЗП деген паспортубузда печать болот эле. Пограничный зона деп, ушуга сыймыктанар элек. Ушундай сөз бар болчу. Алайкы сыпылык келсе Москва солуп кетет деп. Азыр эчтеке солуп кетпей калган. Биз азыр өгөй балдарга окшоп турабыз да. Муну мен катыкка келсем кечирип кой. Ошондой болсо да бул да чек ара көйгөйү бүгүнкү менен эртеңки окшошпой койбойт. Ошон үчүн чек арада элди жакшы сактап калыштын эң башкы жолдорунун бири ушул Кытайга ушул жерден коридор ачуу маселесин Кадырбек жакшы көтөрүп атат. Мына мисалы үчүн Чоңолайга Оштон 300 километр. А тескерисинче өзгөндөн Кашкарга чейин 300 километр чыкпайт да. Кашкар шаарына чейин. Мына ошондой талдыктын перевалындай перевал жок бизде. Жөн эле өтүп кетет, кыйынчылык деле жок. Миллиарддаган халкы бар Кытай үчүн коридор ачуу жеңил эле болсо керек. Бар болгону сүйлөшө турган кишилердин чыкканы жакшы болсо керек деген гана ойдомун. Жакшы келиптер. Мынандай катаал шартта мына бул кыргызда айтып коет, 3 тоголдо бүт жамандыгын алса жут деп. Биз жамандыгын алганда жутка Саратанда да кабылабыз, июнь айларында дагы. Ошон үчүн мына бул биз чек аратын катары ушу жол маселесин жакшыртып берсе, калктын жашоосу да бир кыйла жакшырат эле. Мына чоңолайлыктарга суктанып атабыз биз. Ошол жерде теңтуштар бар, сүйлөшүп калабыз, кошо окуган балдар. Илгеркидей кыйынчылык жок дейт. Илгеркидей УАЗдын кереги жок бизге дейт. Азыр зуулдаган машиналар менен келип калдык дейт. Ушул маселени да бир козгоп берсеңиз жаман болбосо керек эле дейсиз.
Var. Kimde? Алайкода жыйындамын. Чалам сизге ошогондо. Ошол жерде болот да. Нарын менен келиш керек. Так, ассаламу алейкум. Туугандар, мына азыр суроо болду, жанагы пенсия боюнча, пособие боюнча балдарга деген пособиялардын берилиши боюнча. Не маселе бар? Ушул жерде биз келгенибизде губернатор менен бир келин жөнүндө маселе көтөрдү эле, ошол соцзащитанын немеси келип анан элдердин бардыгына сары майын алат, курутун алат, ансыз пособие чыгарбайт, башка кылбайт, бир айлык акысын алып коет, анан кийин барып чыгарат, ошо курут майды жүктөп алып анан кетет деп бир келин боюнча сөз болуп анан маселе көтөрүлүп, ал арыз жазылып кетти эле. Азыр андай кырдаал жок болсо керек, жана балдардын пособиясы боюнча бул киши берген суроо боюнча эмне маселе бар? Соцзащитада кандай бүгүн абал? Бүгүн кантип берип атасыңар, ошону түшүндүрүп берсеңер эле. Фамилиям Сулуев. Каракалжа райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкарманын башчысы болуп иштейм. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына 2023-жыл январдан баштап бардык маалымат алмашуулар санариптештирүү цифровизациянын алкагында жүрүп, айыл өкмөттөрдөн да справка албай калдыңыздар, көрүп атасыздар. Ошол ар бир жаранды ошол жөлөк пулга кайрылганда тапшырууга, ар бир жаранды ошол түндүк базасынан эмнеси бар экенин баары такталып, ошол жерден алынып жатат. Мындайча айтканда, жалпак тил менен айтканда, компьютер өзү эле текшерип, тактап алып атат. Анын көпчүлүгүнүн ушу проблемасы жанагы үйлөрү жок, же кызыл китеби жок. Анан же болбосо бир эле адреске бир канча жарандар туруп алган. Анан же Каракалжада жашайт, же бул жакта үй бар, ал жакта үй жок, ушундай маселелер болуп атат. Анан санарипке кирбей калган көпчүлүгү, санарипке кирбесе ал жактан бизден базадан чыкпай калат. Киргендердики анан ошол жактан карап документтер кабыл алынып атат. Анан көпчүлүгү ошо киреше бөлүгүн эсептегенде малдар бар, малдар барлардыкы чыкпайт, билесиздер. Үйдө жанагы доходко кирип эсептелинет. Калгандардыкын ошондой кылып кабыл алып атабыз, жакшы эле. Бардыгы жүрүп атат. Суроолор болсо жооп беребиз. Ушул тууралуу мен да кичине маселе тууралуу айтып кетейин. Себеби мисалы эми тагдыр турмуш экен, мисалы менин турмушум, мен өзүмдүн биринчи турмушумдан 3 балам бар. Келинчегимдин турмушунан да 3 баласы бар. 6 бала тең азыр менин карамагымда. Кечээне биз ушул тууралуу алып бардык эле. Мен айылда өзүм тегин мектепте техника болуп иштейм. 9000 айлык алам. Sen aylığın жететкен 9000 айлык алат экенсиң, лично мени чыгарбайды ол. Сиз 6 балаңыз, аялыңыз өзүңүз, жок, үй бүлөдө 8 болуп атабы? Ооба, 8 болгондо, мен угуп туруңуз, 8 болгондо ар бир 18 жаштан жогору үй бүлө мүчөлөрүнүн кирешелерин бардыгын топтоп туруп, адам башына бөлгөндө 1000 сомдон ашпаш керек. Сиздин 9000 сомуңуз 8 адамга бөлгөндө 1000 сомдон ашып кетип атат.
Көріп атасыз ба? Ешнерсеге жетпейді. Жайыңыз болмаса. Эми ошону сиз туруп түшүнүңүз, ал мыйзамда ошондой жазылып калган. Жок, мыйзамда ошондой жазылып калган. Аны мен аткаруучумун да. Мыйзамды карап коюңдар. Мыйзамды мен чыгарбайм да. Сиздерге барсак биз мына жазсак. Сиздер өзүңөр Кудай нерсе болот. Мына бетиңе бар. Ошо адам ордо көрбөйсүң, косоялар. Ким Бардык аялдар жерде. Сиз качан бардыңыз? Качан? Жылда бар. Ени көргөн аялда 20 көргөн болот. Прием иштеп атат. Жаңадан келдиңиздер. Мен ротация болуп келгем, мен 1 жыл болуп. Мен сизге да кирем. Ашамтыра көп кирген. Кириңиз, биз кабыл алабыз. Келген адамдардын баарын кабыл алып атабыз. Сиздин немеңиз эгер мыйзамга туура келсе чечебиз. Мыйзамга туура келбесе мен жалганчы болбойм, мен чече албайм, колуман келбейт. Ошентип эле айтайын, мен силерге бирдемкени обещать этип, мен кыратып берем деп айта албайм. Biz ошон үчүн бул кишилерге азыр-азыр атабыз да. Силерге көп кирген. Сиз азыр алып атасыз белекпи? Турда алып атасыз. Жакында дагы башталат да. Биз барабыз, өкмөт баштайт, тияк баштайт, бол. Сиз ошондо барыңыз, ошондо тактап Кызматкерлер ал биз адам ордуна көрбөйт, өзү заң кылай көрөт. Кызматкерлер ротация болуп алмашкан. Азыр сиз былтыртан бери барып 30 жыл болсо эле ошол жерде. Сиз былтыртан бери барып быйыл жаңы системаны көрө эле экенсиз. Барсаңыз быйыл санариптештер болуп башкача болуп калган азыр. Компьютер. Январдан бери башкача болгон, 1-январдан бери. Жакшы. Башкараңар. Ошол. Башка маселе жок. Кымбат киргип кайтам. Жол маселеси. Келиңизчи, түшүндүрүп бериңизчи, кандай бүгүнкү күндө абалыңыз кандай, эмне болуп атат? Ылдый жактагы жанагы паса айткан жолду эми мына ал жерге шагыл төгүп тегизделет жакында. Анан эми бул жолду дагы кеңейтиш керек барын көрүп атасыздар. Эми келип жанагы биягын 6 метр, биягын 6 метр деп отуруп біз өзү где-то бир 12 метрдин тегерегинде болуш керек да, бир жагы. Азыр жылдырганда ошонун баарын мен айыл өкмөткө да айттым. Жылдырып тазалабасак, мына жолдун баары эле жанагындай эле кык болуп кетти баары элечи. Элдин баары өзүңүздөр көрүп атасыздар. Элдин баары жанагындай жолду көргөндө баары көрүнүп атат да, билинип атат. Анан бул жерде жолдо ошол жанагы этектен баштап ушул жакка чейин мына айылга кире бериштен баштап бияктын баарын кеңейтпесек жол өзү өтө эле тарып кетти мынанын баары. Анан биягы жакында ушу жаздында кудай калса мына Кызылга мына жактын баарын да ошо немеге чейин тазалабыз, бизге тиешелүү жердин баарынча. Анан сиздердин жол боюнча эми быйылча анча-мынча гана шагыл төгүп турабыз. Чынын айткандачы. Баягы илгери бул жер жергиликтүү маанидеги жол болуп бизге карабайт эле да. Караганда где-то бир 18 жылдан кийин карап калды. Ошондон бери эми дагы өкмөт Минтранс ошондо өткөрүп бергенде баягы жолдун инфраструктурасын баарын тазалап өткөрүп берсе керек эле бизгечи. Анан токтом негизинде эле берип койгон, ошо боюнча жана өзүнчө немеде эле бөлүнө элек, баягы общий немеден эле карап атабыз булардычы. Эми жаз келсе, кудай кааласа ошо кеңейтүү неме иштери башталат эми. Эми жаз келди десе көрүп атасыздар, мына кар жаап неме болуп койду. Эми техникалар бу жерде бар элечи. Кайра кыш болуп калды. Быйылкы жылга канча акча бөлүндү? Бизеке ошол жанагы текшүү ремонт деген болот баягы учурда оңдоо. Только ошо менен оңдойбуз биякта эми. Башка неме жок. Учурда оңдоо менен оңдойбуз, ошо бөлүнгөн каражат где-то бир 5 миллион тегерек бар общий деп боюнча. Ошон негизинде оңдойбуз да. Баланс сизде турабы? Булар баланска бизге өткөн. Жана баланс силерде эмес, бизде эмес деп карабай жатат деп атпайбы? Сизге жогору жак.
Bizge 9 kilometr karaydı. 9 kilometr oşo nemege çeyin. Ha arjagı narjagı karabaydı. Yok, bundayda hakikaten koy. Düşünüp verin. Belki ayıldın eteğinden ölümge baransın da. Ayıldın eteğinden çıkkandan keyin sizleri olsa nargı tüp düzeli ayıldın çekesin menen nargı köpürege çeyin 9 kilometrede sürdür. Alem bizde jergilikleri olsa oşo ayıldın üstüne mınaka solga burulup durup ayıldarlak kıyala üstün çekliğe çıkart da üstün ayılga çıkart. Üstün ayılga çıkpaydı eken men ölçökemiz. Bol olsa bir jarım koş bersener, je ayıl başsın koş bersener. Oşondan başlatır ölçöp durup janagı burulgan jerge çeyin bar, oşo yerge çeyin bara turgan jerge çeyin. 9 çakırımda ölçöyüz dagı oşonun bарын karayız. Alganı hökümetke garaştı eкен da. Alganı hökümetke garaştı. Karaydı eкен. Ödöge çıkpaydı, ödöge çıkpaydı. Tüyüne çeyin barat da biz ölçöp görgemiz. Siz özünüzde. Örgütlerken varlığında Siyörpür gelgen, bu Osmanlı Yurtbötede ben bulgamın, şokuru bulgan Türkler, o uçaktan gelgende caykanan tegelenip ona o 7 yaşanan 60 yüzlüğü var. Değil var, o şehirde arasında 9 kilometrede varlar. Bu şehirde kendine belirlet geçecek. Ana nere vardır, memleketli yolda girdiği kaldı devre, yer kış günü daha çöp çıkarmayın. Men oşan aytып atpayım, men dele ölçötüp көрgөмүn. Ölçөгөmüz mına айыл başçılar менен кошо ölçөбүз дагы барып көрөбүз. Ошол немеден чаттан баштап ушуга чейин ölçөбүз. 9 kilometrге чейин. 9 kilometrге чейин ölçөбүз. Анын немеси жок. Бизге караган жерге чейин ölçөп беребиz, анан ошол жерге чейин жасап беребиz. Ortaokutun sayınlarda Cenab-ı Cumhuriyet'ten köprüye demeginizler. Sonra alacaklar. Yok, köprüge barbaydı, köprüge jetpeydi. Başımca benim buna ayıldın için daha da ayıp atasın. Ayıldın için tazalasına bir yol. Bu ayılga çeyinkileri donga verseniz bolmuyor. Yeme akamda da. Hazır joldu görüp otasızlar. Eldi mer o çıkıp alganlar var mı? Girgenden başta öyle. Joldun geletkanlar hazır bilinmeydi mi? Jaydın gündörü barıla kıkıp olup otadı kaka. Al jeri jola mesele jönögdele. Nemeni bari töge turgan bolup kaldı da. Onu gengrek sürüp tazalap alıp salış gerek de. Yemin namdaysa ayıldın içinin 10-12 metre yoluna yeme hava narzağı 5 metre mümkün dursa bir jakta buna anlayıcı olduğunu ne gerek var? Yok emimde de joldun özünün zakonu var da var. Misalı 12 metrede de 12 metre yol kalış gerek de. Aylar arasında 2 metre olur. Kaçan gelip oraya kaçan gelip Partiya turgoşa geledi. Deputat anagil hakim gelgende oşo mezgilde serde deputat hakim bolup 2 milyon karalgan dedi mına paydiyon bu. İyi mına bizdin daha giyin daha getip çeçevi dep dağı ana mına kızıl güngöйde koyup mına aktarat dağı. Aga da akça karalgan tolup bitirip algıla dediler. Uşu vaka çeyim bütmeyle turadı da. Yanan keyin hem tarafta sizin soruğunuzda. Bir ok ömürcök barıp mezgilde ben koşo bolup dün aksakalda 5 ay katarı. Negizine mına arpa tekime çerez geledi. Hükümetke hiç yer kalkan emez. Bunu açıkça aytıp koyuş gerek. Asiller Cembek Soronbaylar bağında arızlanıp yürüp keyin da emçesinin açanı borunup da gelgen. Ben o sonunda da korkup katışkam. O sonun negizine bardık yer devga ötkö negizine. Alıp karaganda. Bir ok bularga akça da karaldı. Bir ok çala bitip na paydonlardan görgöndersin. Çala bitip durat da. Bir traktör alıp geldi. Bir ok olsa çoğun taşıyıp kaldı da traktörün iki yaktan adamlar da gelip emal kayana getip atat akçalar ne olup atat? En karşı olacak. Bunday da var. Son tura çetsinler gerek de. Bir ok azı zaman on oldu. Mına gubernatörlüğü men razı olup atat. Baskan yerinde azı çetçilip atat. Bağırdı mesele çetçilip atat. İlgerki zaman çok azıcık. O defa degence. Bırak elдің taqdırını öyle koysun. Mına ödeyaktık tuğanlar köptörün yetkili almay yoldur tata. Kança kıynala değil baykuşlar. Cenab-ı pasoy alıp büyük yaşlar. Bu yerde kolunda yoktur kaldı. Anam baylarıyla kaldı da. Gelgi yaşlarını görüp ilan geldi de. Anam benim Cenab-ı Ceb'den devrine pasoyanın naçanın aytım geledi. Sen yaşsın ben bilem de. Mına yerde sanitleştiri dedi. Büro kolunda yoktu Bişkek'e daha gitken. Baykuşlar isteyinde ki. Olsa bu zeytin uçurdu. Oytal hükümetinde. Anan keyin
Алардын пособиясы чыкпай атат. Мына Кытайдан келген балдар, азыр буяктагы бир кыргыздын балдары ала албай атат, өгөй балдардай. А Кытайдан келген эки жактагылар дүңкүрөп байып, не болуп атат? Алып жатат. Бирок элди туура тесиш керек. Туура багытта иштеш керек. Бирок мен сен жашсың, сага кире элекмин. Эми жакында кирем мен дагы бир сөз менен. Былтырда мен бир эмем бар эле, кызым бар эле. Ойтат апасы өгөй. Анан шаркы байлашты кетип ийгем. Анан ыргытып мени. Акимге кирдим эле автоматски чыгарып берди. Быйыл алып келсем сен өнөр көрсөт. Мына өкмөттө турат, сельсоветте турат, билет да. Анан азыр сараттештер өзүнүн документтерин турлап атам. Бирок сизге тең кайраман деп. Анан жанагындай Сооронбай Жээнбеков барында жанагындай жер берген десеңиз, анан кече да барып, анан сизге кире элекмин, башкасына барына кирип бүттүм. Бирок ал такталды. Жери болсо, ал жер тийбейт деди. Анан жери жок болсо, ал тиет деди да. Мына ал чечилип атат да, мындай. Чечилип атат эле деш керек туганда. Анан чечилди аларчы. Анан жана пасса боюнча, жана жол боюнча өтө татаал болуп атат. Негизичи. Анан мен жана эки жолу көргөм да, мен жайлоодан келесем, жолдун тарлыгынан машинасы авария болуп кетти байкуш. Бирок ушуну туура чечиш керек дейм. Бирок качанка чейин сайрайбыз, аткарабыз, иш аткарылбай атат. Мына азыр депутат бар, аким бар биз. 9 шақырым жолду ошол айтып атпайбы, чаттан баштап. Мына сиз келет деген мына мен кече көрдүм. Жол өтө апасы эле. Кудая тоба деп жака менен кармап баргам. Кече келесем, ва, кирди түш. Бирок сиздер айтпастан бир барам эле деп кое берсеңиздерчи, жолдордо оол турат да. Мына кече айттым, ачык керек эмне? Ачык анан калып көп үркүп отуруш эмне керек бар? Мына кече мен бир нерсе 9 жылдан кече келдим. Рахмат мына. Милициянын подполковниге кирдим мына мисалы үчүн. Өгөйлүү маселени турабы? Бүгүн саар менен чалдым акачы. Участковый. Мына өгөй чечип атат, чече турганда чечет мындай. Анан иним сен капа болбо, сага да кирем. Мына жерде 5-6 мынанын мурун каялдан да 3 баласы бар. Мен кошо бардым да. Жол кире таппайт. Анан өкүлүм айда дедим айнанайын. Мына өкмөткө тең кирдик. Анан булар бир кызыктай. Пособия аларда сен эмне үчүн үлүштүн баланчаны төк, ошо пособияны алгандан төгөйүн. Жерден жана баштан киресе киргенде. Кетип атат. Анан кийин мына жерде бет турачтар да көп алды. Сен малыңды мынасын төкпөй атасың деп деле ойды. Адам укугун тебелейт да карап турсам. Ошо пособияны алганда, акчаны алгандан төгө баштайт декете. Булардын төгөйдө акчасы жок. Мен ошондой нерсеге күбө болдум, бирок видео тартып да койгом. Сизге да апарып көрсөтөм негизинчи. Анан ушул менин башым болду, рахмат. Негизи да. Кайсы күнү вагонду кайсы жана 9 километр кайсы күнү аныктап чыгат? Бул жерде азыр ушул жерде эле бардык элечи, техникаларды эле берди. Кичине мынау жол кичине кургасын, тоорусун, ошондо барып туруп ошол жерге чейин барып туруп өлчөп көрүп, ошондо бардыгына 1-2 айыл баш сен 1-2 жөн алып алсаң, кошо барып эле, барып көрүп келебиз ошондо. Мына жер экен деп элечи. Ошондой кылып келебиз да, анан кийин кеңейте баштайбыз да. Анда мына күндүн ачылышын айыл башчыны депутаттардан кошмо аксакалдардан билгендерден кошмо атайын комиссия кылып талантыга айыл өкмөт комиссияга мүчөлөрдү кошуп бергиле. Чогуу чыгып жеринде көрүп эсептеп кайсы жерге чейин кирет. Кайсы жерге чейин дептин балансында турат, кайсы жер айыл өкмөткө кетет. Ошол жагын чечкиле биринчи. Экинчи жанагы жапыска түшүрүп аткан жерлер качан бүтөт аягына чейин? Эмне себептен бүтпөй калган? Ал жер былтыр декабрда башталып калды да. Жер тоңуп калды да, таш чыгып калды. Жанагындай таштар чыгып калган арасынан эме болгон. Ошон жанагы жардыргычтарды алып келип жардырганбыз. 2 жол жардырдык. Анан эми азыр жаз мына күн кичине тооруса шагылташып тегиздеп бардын өзүнүн немесине келтиребиз да. Ал жерди кеңейтебиз. Ал жер эми кеңейип где-то бир 6 метр 7 метрге чейин барат. Ийиги где-то бир 6 метр 7 метрге чейин ылдыйлады ал жерчи. Анан бер жагы узуну где-то бир 1 километрге жакын да. 6 метрге чейин турасы. Кеңейип. 2 баш. Азыр бүтөп турабы?
Biz murdagıday bir hemen uşunta vermesene el. Sizler bunday da ödecağında bir 300 metre yerde bir iki murda jasalgan el. Sizler bilbeysiňer da ne? Sizler özüňөр görgönsüňer oşo pasçagy kaýyňdan ıldy jasalbady öl. Bilesiňermi? Jasalganda. Hazırkı eski joldu. Hazırkı. Hemen bunday da. Jerde qarasаңыздар, sizler жүргөн жериңизде 300 метр жер. Ona 1 kilometre jerde тазаланат деп. Mananday da sen men sana ölçöp tele barayım, şu yerge barasın da buke. Gör öyle. Qanchaсын көргөн? Yok, vaqtaka aldı 1 kilometre yol salınamı? 1 kilometre jara kaýyňdan başlap salınat o şaky çeýin, kaýyňdan. Owa. Kaýyňdan başlayt. Pasaytılgan жерде. Ошол боюнча дагы мына жанагы 9 километрге комиссия түзөбүз деп атасыздар го. Депутаттар менен айыл аксакалдары, жаштарды кошуп алгыла дагы ошол жерди дагы ошол убакта көрүңүздөр. Анан көрсөтөсүздөр элге. Мына муногу точкадан баштап муногу точкага чейин жасалат. Муногу жер мынча түшөт, бул туурасы мынча кеңейет, узуну мынчага узарат деп туруп эмесин протокол неме кылып туруп жазасыздар ар бирин. Ошондо эл көрөт. Мындайда эл бизден асмандагы айды алып бер, күндү алып бер деп сураган жок. Эл байкуш өзүнүн оокатын өзү эле кылып атат. Болгону шарт түзүп берип койгула, жакшыраак шарт деп атат. Анан элге маселени ачык коюшубуз керек да, бир нерсе. Элге ачык айтсаң, чындыкты айтсаң, жаман болсо да, оор болсо да эл көтөрөт. Биз жашырып отуруп, анан ошодон элдин ичинде бүдөмүк пайда болот. Айтпайбыз эч нерсени, дебейбиз. Анан эл ойлойт, бакыт жыргап эле миллиондорду алып эле жыргап чөнтөгүнө салып атат. Жер жасалбай атат деп. Мисалы ошону жасап баштаганда эмне проблемасы бар? Жашыра турган эч нерсе жок. Бир баннерге чыгарасыңар. Жолдун канча километри жасалат. Ошого канча акча бөлүндү мамлекеттен. Канчасы иштетилип атат, жазып туруп илип койгула мисалы. Любой киши барат, көрөт. Анан көргөндөн кийин, мындай турбайбы, акча мынчага бөлүнсө, мунагу жер мындай болуп жасалып атса деп ачык деле сурап атат. Элдин бир эле нерсеси. Анан жанагындай жаап жашырган сайын элде бүдөмүк пайда боло берет ичинде. Жеп атат, ичип атат, жасабай жатат дейт. Мына билбейт мисалы, кайсы жерден кайсы жерге чейин жасаларын билбейт. Сиз айтып атасыз, жасалат деп. Мындай жолугушууларда эле эмес, алдын ала келип эл менен сүйлөшүп, түшүндүрүп, айтып иштеш керек. Элге мындай биздин өзүбүздүн кыргыздын психологиясы ушундай экен да, биз чындыкты айтып ап келсе, оор болсо да эл көтөрөт. Мындан жаман күндөрдө эле көтөргөнбүз да, турабы ата бара. 41-жылдагы, 45-жылдагы окуялар, 90-жылдардагы кыйынчылыктар мисалы. Өттү да, ошол кыйынчылыкты эле эл көтөрдү да. Бир эле нерсе ачыктыкты бергиле. Анан жалпы жол боюнча жанагы айылдын ичиндеги жолдорду тозуп алуу боюнча мына биз азыр өтүп келатабыз, машина тайып, арты солго, оңго тая турган болсо, эгер Кудай сактасын, ал жерде жөн эле баягы зым менен тосулган жерлер турат, мындай забор болсо, заборуңарды кошуп эле машина сүрүп кетет экен. Биз мындай кылалы. Пенде ушуга көнүп алдык. Кичинекей жер болсо эле зымтор менен кармай коебуз. Ал керекпи, ал жер керек эмеспи, маселе анда эмес да. Биз ушуга өтүп алдык. Ушу үйдүн жанында 2 метр жер турса, шарт чыгып тозо коебуз. Анан эле карап көрсөң, ал жерди эчтеке кылбайт, иштетпейт деле, керек болсо тикенин жулуп койбойт. Мына жайында да Кудай аман койсо келебиз. Тикенин жулуп койбойт, бирок зым менен кармап коет. Ошого жүрөгү тынч, ушу жер меники болуп калды, кармап алдым деп отурабыз. Биз ушудан кетишибиз керек аталар. Жана мындай пейилдүү оңойлуу мыйзам бар. Жол канча метр болуш керек. Биз азыр мына транспорт министрлигинен бизге азыр ошондой тапшырма келди, өкмөттүн да токтому чыкты. Жолдордун четиндеги бүт аймактарды биз азыр документин алабыз. Жолдун тегерегинде канча жер болуш керек, санитардык зонасы бар өзүнүн жолдун, коопсуздук зоналары бар, ошолордун бардыгы кандай болуш керек. Жолдун жээгине кайсы жерге магазин болуш керек, кайсы жерде вулканизация болуш керек, кай жерде тиги тамак жасай турган ашкана туруш керек. Ошонун бүт бардыгын мурда ар ким каалагандай бере берген. Айыл өкмөтү деле бере берген, район деле бере берген. Азыр транспорт министрлиги толугу менен өзүнө алып атат. Жолдун тегерегин эми эч ким
Транспорт министрлигинен башка эч ким ал жерди бере албайт. Ижарага дагы башкага дагы кожоюнуучулар болот. Анан мына ички арыктарды мына каналдар сугат суу башталат. Сугат суу башталганда эле ызы чуу. Суу жетпейт, ички каналдардын бардыгы толуп калган, башка болгондо ызылдап атабыз. Ички каналдардын бүт бардыгын мына айыл өкмөттөрдүн балансына өткөрүп атабыз. Ичүүчү сууну дагы, сугаруучу сууну дагы, сугат сууну дагы. Мурдагыдай СПАлар, федерациялар, анан суу пайдалануучулар ассоциациясы бирдеке деп отуруп, ар ким өзүнчө жеке менчик кылып алып анан пайдаланып жүрүп, жыйынтыгы чыккан жок. Ошон үчүн быйылдан баштап айыл өкмөттөргө өткөрүп берип атабыз. Айыл өкмөттөргө тапшырма коюп атабыз. Арыктарды, ички арыктарды аныктайсыңар. Өзүңөрдүн ички каналдарды, айылдын ичиндеги ички каналдарды. Ошол ички каналдардын жээгин дагы баарыбыз тосуп алганбыз. Арыктын жээгине чейин тыптарды тигип, башка кылып, арыкты моментип отуруп, кысып отуруп, ичине суу батпайт, башка болот, ызы чуу чыгып атат. Арыктын тегерегиндеги санитарный зонаны дагы эми сактай турган кылып туруп, айыл өкмөттөргө тапшырмай тазалайсыңар. 5 метр арыкка чейин жер туруш керекпи? 5 метрди аласыңар дагы ошол жерге китеп аласыңар деп атабыз. Мына госрегистр бар, госрегистр менен булар көк китеп берет. Ошол арыктын ээси мындан ары айыл өкмөт болот. Жери менен. Арык тазаланбаса, башка кылбаса бүт бардыгын айыл өкмөт жооп берет. Таза суу келбей калабы, таза суу чыкпай атабы, айыл өкмөт жооп берет. Айыл өкмөттөр муниципалдык ишкана ачат өздөрүнө. Таза суу боюнча, сугат суу боюнча анан ушулар иш алып барат. Бир киши жоопкер болот. Мурдагыдай көп суу ийин каспайт, ийин касса кен каспайт деген заман бүттү. Бир жерге азыр мамлекеттик менчик кылып туруп, бардыгын бир ортого алып келип атабыз. Ошол эле жанагы жолдор боюнча, жолдун жээгинде арык жок. Кар кышы менен турат, жаз келди, кар эриди, жолдун үстүнүн бардыгы суу. Мына азыр көрүп атабыз. Суу каптап атат. Суу каптап аткан жерди жолуңду канча шагыл төссөң эле шагылыңды алып барып эле сайга куюп салып атат. Ошо менен шагылың да жок, же башкаң жок, отуруп калып атабыз. Ошол жээктердин бүт бардыгын жасоо иштери бул мына жол тейлөө мамлекеттик ишканасынын милдети. Анан бир нерсени түшүнүшүбүз керек аталар. Кыргызда жакшы сөз бар, төшөгүңө карап бутуңду сун дейт. Жылкыңа карап ышкыр. Бүгүн биз ушундай абалда турабыз, бүрүшүп жатабыз жуурканда. Ушу капталыбыздан бүрүшүп алып жатабыз. Бутубузду сунайлы десек, жуурканыбыз кичине, бутубуз чыгып калат. Чыккан бут үшүйт. Ошон үчүн анан кыргыз бекер айткан эмес. Төшөгүңө карата бутуңду сун деп. Кенен сунуп, кенен жата албай атабыз. Бүгүн мамлекеттин абалы ошондой. Берде жашыра турган, бири-бирибизди алдай турган, бири-бирибизди мактай турган эч нерсе жок. Мамлекет эми оңолуу жолуна түшүп атат. Эми мына мугалимдердин айлыгын көтөрүп, дарыгерлерди көтөрүп, пособияны көтөрүп, майып тиги балдарын багып аткан ата энелерге айлык чыгарып берип, кичинеден мына оңолуу алдыга жылуу болуп атат. Бирок ошол акчанын бардыгы мына сиздер айтып аткан жол салып бергиле, башка кылып бергиле деген маселе каяктан келип чыгат? Акча. Президентибиздин кабинетинде өзүнүн акча жазаган станогу жок. Алайкунун элине 1 миллиард сом керек экен, кой ушуну чыгарып туруп берип коеюнчу деп станоктон чыгарып эле берип койбойт. Акча ишкерлердин салыктарынан, дыйкандардын салыктарынан ошентип чогулуп отуруп мамлекеттик бюджет топтолот. Анан ошол мамлекеттик бюджеттен анан бөлүштүрүлөт. Ош облусуна, Ысык көл облусуна, Нарынга, Таласка деп. Анан мугалимдердин айлыгы, дарыгерлердин айлыгы, пенсия, пособия, башкалар жол салганга, мектеп салганга, спорт зал салганга деп туруп бардыгына бөлүнүп берилет. Анан ошентип бөлүнө келгенде эле акча кичинеден болуп эле бардыгыбызга жетпей калып атат. Себеп дегенде мамлекеттин бюджетин өзүңүздөр билесиздер. Мына акыркы жылда 400 миллиардка мына чыкты. Ага чейин 190-200 миллиарддын тегерегинде эле келгенбиз. Бир убакта мындан 2 жыл мурда 400 миллиард болот экен Кыргызстандын бюджети десе баарыбыз күлгөнбүз. Жомокто айтпай калат. Каяктагы 400 миллиард. Чыгарса болот экен 400 миллиардка чыкты. Мына 2024кө план коюп атат, 23-тү Кудай буйруса 500 менен жабабыз деп атат. 500 миллиард. Азыр ошондой тапшырма коюлду, биз азыр ошонун үстүндө иштеп атабыз. Анын үчүн мамлекетте өнөр жай курулуш керек, заводдор курулуш керек, фабрикалар курулуш керек. Мына Алайкуу зонасы айрыкча туризм менен
көтөрүлсөк болот. Башка бул жака завод тап келе албайбыз, фабрика тап келе албайбыз, эч ким салбайт. Муну ачык эле моюнга алышыбыз керек. Бизде бир мүмкүнчүлүк бар. Туризмди өнүктүрүшүбүз керек. Кызгы, кышкы, жайкы туризм. Ошондой базаларды түзүшүбүз керек. Жана сиздер айтып аткан лагерлерди жакшылап жасап, ошолорду иштетишибиз керек. Кошуна Өзбекстанда мына Фергана өрөөнүндө 14,5 миллион калкы бар эл. Андижан, Наманган, Фергана үчөөндө 14,5 миллион калк жашап атат. Ошолор жайында кай жерге барарын билбейт. Өздөрүндө эс ала турган тоосу жок, башкасы жок, салкын жер таппай атат. Ошолорду алып келели дагы акчасын ушу жака алалы, пайдаланалы. Ошону түзө турган болсок, аны үчүн жолду оңдошубуз керек. А жолду оңдош үчүн жол өзүнөн өзү оңолбойт. Жолду оңдош үчүн акча керек. Акча өзүнөн өзү келбейт. Акча жанагындай ишканалар менен келет. Анан бизде мына бир жерде завод куралы деселе, мына өзүңүздөр угуп атасыздар, завод куралы десек эле кыйкыры кызычуу. Мына Ноокат районунда бир жер семирткич завод куралы деп атабыз. Жер семирткичти өзүбүз миллиардтаган сомдорубузду алып барып, кошуна Өзбекстан Республикасындагы заводко берип атабыз, хим заводко. Аяктан алып келген бааны көрүп атасыздар мына. 52 сомго чейин чыгып кетти былтыр. 47 сомдон 52 сомго чейин жер семирткич. Эми ошону биз өзүбүздө курсак 25 сомго түшөт экен, Кудай буйруса. Ошону 25 сомдон кылып заводду курдуруп алалы деп Кытайдан инвестиция тартып 260 миллион долларга. Инвестиция тартып келип курдуралы деп атсак, ызычуу. Элдин бардыгы эколог, апаларыбызга чейин келип алган. Кокуй тиги ошол завод курулса эле биз талкаланат экенбиз, жок болот экенбиз. Мына Өзбекстанда заводдун тегерегиндеги айылдар уже көчүп кетиптир, эч ким калбай калыптыр деп өмүрүндө барып көргөн эмес ал киши ал жер. Ферганага кайсы жол менен барарын деле билбейт. Бирок келип алып эле ушинтип көчүп кетиптир ал бул дейт. Анан айтып атам, айланайын апа, мына биз күндө барып атабыз ошол жерге. Завод менен келишим түзүп, дыйкандарга эптеп бир арзан жер семирткич чап келели деп, ошол жак менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Көчүп кеткен эчтеке жок. Ал жер дүркүрөп өсүп атат. Кече күнү тиги самолет чыгарып аткан Өзбекстан бүгүн машина чыгарып аткан Өзбекстан бүгүн самолет чыгарып атат. А биз болсо отурабыз. Тигинибиз деле эколог, наркыбыз деле экономист, бардыгыбыз эле акылдуубуз. Көчөгө чыгып алдык. Көчөгө чыгып алып, анан сүйлөшөбүз, чийт түкүрүп коюп, колду чөнтөккө салып алып, Обамадан баштайбыз, аягы Атамбаев менен келип бүтөбүз. Анан алар түгөнгөндөн Айша менен тиги эсенге өтөбүз. Ай тиги менен минтип кеттир, бул минтип кеттиптир деп. Бут менен баспай, ооз менен баскан заманга келдик, аталар апалар. Биз муну моюнга алышыбыз керек. Элдин өзүбүздө дагы бар. Кудайдын дагы уадасы бар экен. Пендем аракет кылсаң берекетин берем дейт экен. Пендем сактансаң сактайын дейт экен. Сен сактанбасаң эле Кудай Таала өзүнөн өзү эле сактап кое албайт экен мисалы. Аракет кылбасак, иштебесек, мээнет кылбасак, алдыга жылбасак, Алланын колунан эч нерсе келбейт, бизди алдыга жылдырбайт эч убакта. Жалкоонун иши жалкоо. Мына кечеги жумуш кылбаган, эч нерсе кылбаган жалкоолор бүгүн деле жалкоо, жашоосу дагы ошондой болуп өтүп атат. А мээнет кылып тытынган адам, чуркаган адам оокаты бүгүн дагы жакшы, Кудай берекесин берип атат да. Жашоо жүрүп атат ошонун эсебинен. Ана жана сиз айтып атып, мына сиздер айтып аткан жол, мына пособия маселелерин бүт барды. Мына бүгүн 800 сом. Эге мына тиги социалдык коргоо башкармалыгынын башчысы айтып атат. Эгерде 1000 сомдон аша турган болсо, 1000 сом, 1100 сом болуп калса, кечирип койсун, бул эч нерсе кыла албайт. Башы менен дубал сүзсө дагы ал пособияны чыгарып бере албайт. Эгер ошого пособия чыгарып берсе, бул мыйзам алдында жооп берет. Эртең укук коргоо органдары айтат, башкармалыктын башчысы бергел дейт. Сен тууганың эмне? Сен эмнеге буга акча чыгарып берип койдуң? Мыйзамдан тышкары деп муну жоопко тартат. Анан бу дагы ошол нерсеге такалып туруп атат. Азыр ушол боюнча ведомстволараралык комиссия түзүлүп, министрлер кабинетинин төрагасынын тапшырмасы менен азыр текшерүүлөр болуп атат, иштер жүрүп атат. Ошол пенсия, пособия жана айрыкча пособия маселеси боюнча канткенде ошол нерсеге өзгөртүү киргизебиз деп. Ага өзгөртүү киргизип көтөрүш үчүн сумманы, анда мамлекеттин дагы ошондой акчасы болуш керек. Капчыгы бүгүнкү күндө ага жетпей атат. Ошон үчүн баягы жылкыбызга карап ышкырып аткан убагыбыз. Анан мына эң негизгиси Кудай тынчтыгын берсин деп сурайлык. Тынчтык берсин, ден соолук берсин. Элде бар, Кудайга шүгүр, аталар, апалар. Биз жок, жетпейт дей берсек, жок болобуз дагы өмүрүбүздө жетпейт. Кудайга шүгүр, бүгүн колду мына жүрөккө коюп айта турган болсок, элдин жашоосу Кудайга шүгүр, элде бар, эл бай.
болсун, элде дагы болсун, элдин чөнтөгү дагы калыңдасын. Ошончо жакшы бизге. Биз чындыкты моюнга алалы. Мамлекетибиз жарды. Элибиз бай, Кудайга шүгүр. Кошуна мамлекеттерде мамлекет бай, эли жарды. Мына мен сиздерге бир эле нерсени айтып берейин. Өзбекстанга барып, Ташкенттен Жизак деген облуска жол тартып калдык. Айдоочу адашып кетип, бизди айылдар менен алып кетиптир. Баягы общий карточтан адашып кеттик. Анан айылдар менен кетип атабыз. 3 айыл басып өттүк. Bir особняк жок, аталар, апалар. Bir особняк үй жок, 2 этаж. Бүт бардыгы баягы эски кирпич, барачный домдор бири-бирине жабышып турган. Таң каласың. Болбосо шаарлары, заводдор курулуп укмуш болуп атат. Бизде Ош шаарына жакын жерге түшүңүздөрчү, ошо эмес менен Каракулжага эле түшүңүздөр центрга. Ар бир экинчи үй особняк. Ар бир экинчи үй особняк салып атат. Жылуу суусун тартып атат, душун киргизип атат, үйүнө башка кылып атат. Мүмкүнчүлүк элде бүгүнкү күндө жакшы. Мына бар нерсени көтөрө албай койгон Ливияны билесиздер бардыгыңыздар. Ливия деген мамлекет бар эле, кече эле. Бүгүн эмне болду ошол мамлекет? Жок болду. Иштебеген кишисине, үйүндө жаткан кишиге $800 пособие берет эле. Иштебей, жумушу жок, үйүндө жаткан кишиге $800 пособие. Сенин ишиң жок. Жумушуңду таап, ишиңди кылганга чейин кыйналбай жашап тур дейт эле. Ошону да көтөрө албай койду да. Электр энергиясы бекер, тузу бекер, башкасы бекер кылып туруп жашатып атты эле. Эл көтөрө албай мына акыркы сыртта турган 3-чү күчтөр пайдаланды дагы. Элди көчөгө чыгарды, митинг кылды, талкалады. Каддафи жаман деп, ошону мына Раматлы Огурушев Каддафисин дагы өлтүрүп тынышты. Бүгүн айланайын Каддафи сендей президент жок экен деп ливиялыктар чыканагын тиштеп отурат. Биз көпкөндөн ушундай болуп турбуз. Айланайын Кудай кечир деп атат. Мына ливиялыктардын жарымы башка мамлекетке өтөм деп деңизде чөгүп өлүп калды. Жарымы чөлдө өлдү, башка жака жете албай. Бүгүн башка мамлекетке жеткендери мигрант болуп, жарандыгы жок, эчтекеси жок, ортодо чек ара зонасында жашап атат. Ар кимден карыз сурап тиги берген садакаларын алыш. Заман ушундай. Эгер пенде баласы ушунчалык көбө турган болсок, жараткан өзүнүн азабын берем десе, бир паста берет экен. Мына суу жок жерлерде кургакчылык алып келип берип коюп атат. Суу түм эле жайнап турган жерлерде. Бир убакта кургак болгон жерлерге суу ташкын жиберип атат. Жер менен жексен кылып коюп атпайбы? Канча деген мамлекет. Ага караганда бизде Кудайга шүгүр. Тынчтык бар элибизде. Оору сыркоо жок, башка жок. Бир эле нерсебиз бар, кыргыз пейилди оңойлу. Пенде бузулду, заман бузулду дейбиз. Заман эмес, адам бузулду азыр. Адам пейилди оңойлу, бири-бирибизди көрө албай калдык. Бар нерсени бар деп айта албай калдык. Бири-бирибизге жакшылык айтпай калдык. Мына ушул жерге келип элет бир ушул жерлик жигитти сурайлы бир кошунасынан. Ушул кандай адам, кандай кишинин баласы десе, ошол жерге кирсин. Жанагы Эшматтын баласы ал жерге кирсин, атасы мындай, апасы тигиндей деп жомокту айтабыз. Бир жакшы сөз айтып койбойбуз. Жана өз элиңде туруп, өз элиңде баркың жок деп ыйлап атканда ушундан да. Биз мындай пейилди койбой калдык, пейилди кенен койбой калдык, пейилибиз бузулду. Өзүбүз кыла албайбыз, бирөө кылайын десе аны да көрө албайбыз. Мен кылбагандан кийин эмнеге ал кылыш керек? Эгер ал кылып койсо, аты ошого кетип калат. Атактан кошого кетип калат, андан көрө ал деле кылбай эле койсун, мен деле кылбай эле коеюн, тынч эле жашайлы деген немеге өтүп алдык. Бүт бардыгыбыз. Бири-бирибизден кызганабыз, бири-бирибизди жаман көрөбүз. Көчөгө чыксаңыздар мына өзүңүздөр деле көрөсүздөр го. Көчөгө чыгып эки машина кагышып кете турган болсо, ушу чийип кетсе чыга калып мушташ, айланайын ызычу. Темир го чийип кетип атат дейсиң. Чийип кетиптир эми бол, темир оңолот, адам тирүүсүң го. Мамлекеттерди көрүп атасыздар го, жана миллиондогон адамдары барлар. Машинасы урушуп кетсе чыга калып бири-биринен кечирим сурап, ийилип, экөө эки жака тарап кетип калат. Биз айланып барып, бири-бирибиз менен мушташып, согушуп, как будто ошо мушташып согушуп жүрсек эле баягы чийилген жери бүтөлүп кала тургандай согушабыз дейм элечи. Ошон үчүн биринчиден туугандар пейилди оңойлу. Пейилди оңойлу. Мына жол маселеси боюнча жолго Кудай буйруса мына азыр дагы келип көрүп атабыз. Жол тейлөө ишканасынын жетекчиси менен дагы мына районго дагы мен тапшырманы берип атам. Кудай буйруса
эң оор участоктарын эсептеп чыгабыз. Кайсыл жерлерге шагыл төгүшүбүз керек. Жанагындай желип кеткен жерлер бар экен, оюлуп калган жерлер бар экен. Жердин үстүн грейдер кыра берип, уже кыра турган жери жок болуп калган жерлер бар экен. Ор койгон таштар чыгып турат. Ошондой жерди бүт эсептеп чыгабыз. Эсептеп чыгып туруп, канча эме кетет, канча чыгым кетет, кандай кылып шагыл төгүшүбүз керек, ошол шагыл төгө турган жерлердин баарына шагыл төгөбүз, Кудай буйруса быйыл. Мына биз райондон да жардам беребиз, областтан да жардам беребиз, айыл өкмөттөн да жардам беребиз, чогулуп алып бардыгыбыз ошол ишти кылалы. Эгерде мындай эле нерсени айталы аталар, апалар. Көңдүк айылы, көңдүктүк сиздерге гана керек. Мен ачуу чындыкты бетиңиздерге эле айтам. Чалмадан келип же Каракулжадан келип бул жерди оңдоп эч ким жасап бербейт. Өзүңүздөргө Кудай күч кубат берсин, өзүңүздөргө мүмкүнчүлүк берсин, сиздер жардам берип, өзүңөр демилге көтөрүп, мына биз бул жагын жасайлы, эл чогулуп мындай кылып ашар менен жардам берели, мамлекет бул жагына жардам берсин деп аракет кылсак кичинеден, анда жылыш болот, иш дагы бүтөт. Анан жок, алмабыш оозума түйүш, эртең мамлекет келип жазап берсин, айыл өкмөт жазасын, зам аким келсин, зам губернатор келсин, кылсын деп отура берсек, анда иш бүтпөйт. Себеби сиздерге окшогон Ош облусунун өзүндө эле 526 айыл бар. Ошол бир айылдын көйгөйү бар, жолу бар, бала бакчасы бар, мектеби бар. Бардыгына бирдей жетишпейт экенбиз. Акырындап чечиле турган маселелер бар ичинде. Азыр колдон келген маселени жазайлы. Сиздерди алдап, үмүт кылып, эртең ушул жерди жаркыратып жазап салабыз, жолуңардын баарды оңолот, тимеле бардыгы сонун болот, бүтүрөбүз деп деле убаданы берип кете берсек деле болот. Ошентип эле кетип жүрүп, кыйратабыз, бардыгын бүтөйбүз, оңойбуз деп отуруп, анан берден чыккандан кийин унутулуп калып отуруп, мына бүгүнкүдөй абалга келдик. Кыргызстаныбыз итке минген абалга эле алып келип салган. Муну чындыкты моюнга алышыбыз керек. Эми ошол итке минген абалдан чыгалы, оңололу, түз жолго түшөлү Кудай буйруса деген аракетти баштап көрүп атабыз. Аны баштап аракет көрүп, өсүп, өнүгүп, акчаны көбөйтүп, бюджетти көбөйтүш үчүн тынчтык керек эң негизгиси. Таманакы маңдай терди төгүшүбүз керек, иштешибиз керек, аракет кылышыбыз керек. Ошондо анан алдыга жылабыз. Жок, ага чейин 2 күнүн биринде жол жабабыз, митинг кылабыз, ал жакпайт, бул жакпайт, эшмат жакпайт, ташмат жакпайт деп согуша бере турган болсок, эч кандай өнүгүү, өсүү болбойт. Митингтерден эч нерсе чыкпайт. Көчөгө чыгып жол жабуулардан эч нерсе чыкпайт. Бийликти 2 жыл сайын, 3 жыл сайын алмаштыра бергенден эч нерсе чыкпайт жакшылык. Улам биз үмүт кылабыз. Эртең бүгүнкүсүн алмаштырсак, эртең жакшысы келеби деп эле чыгып алмаштырып келатабыз мына 30 жылдан бери. Эмне болду? Эч нерсе өзгөргөн жок, биз алдыга жылган жокпуз, артка кеттик. Кошуна мамлекеттерибиз тып-тынч болуп жашап атат, өсүп, өнүгүп, алдыга кетип атат мисалы. Эми ошолорду кууп жетишибиз керек. Бул эми мына өзүбүздүн эле отурабыз го, өзүбүздүн эле туугандар. Кошуна Өзбекстан бүгүнкү күндө бизден 20 жыл алдыда. 15-20 жыл алдыга кетти. Биз эми ошолорду акырын кууп жетишибиз керек артынан. Жанагы Акылбек Үсөнбек жакшы сөз айтты өткөндө, нарындагы жолугушууда. Биз акырындап минтип этап менен өсүп өнүгүп отурабыз дегенге убактыбыз жок. Биз секирик жасашыбыз керек деди. Биз секиришибиз керек. Себеби биз калып кеттик 15-20 жыл артта. Эгер ошону этап менен кууп отурабыз десек, дагы ошончо жыл биз ошолорго жеткенде алар дагы 15-20 жыл алдыга кетет. Ошон үчүн биз секирик жасашыбыз керек. Секирик жасаш үчүн жалгыз эле бийликтин колунан эч нерсе келбейт. Жалгыз бийлик эч нерсеге жетишпейт. Сиздерден колдоо, сиздерден жардам, сиздер колдон буттан таяп турсаңыздар, андан кийин Кудай буйруса өсөбүз, өнүгөбүз, алдыга жылабыз. Жана туризмди өнүктүрүүнү, кышкы жайкы туризмди бул жака алып келбесек, бул жака башка эч нерсе сала албайбыз. Аны өнүктүрүш үчүн жолду жасашыбыз керек. Бул негизги баягы стратегиялык багыт экенин биз аны бардыгыбыз көрүп билип түшүнүп турабыз. Жанагы ата айткан Кытай менен чек араны мына колдоп коюу дегенде азыр мына Калыбек Жапаров байкебиз мына келди, Жумабек байке келди, бизди алып келатат азыр, мына машина менен, ошо кишинин автоунаасы менен келдик.
мына ошол кишилер келип ошол көйгөйдү айтып түшүндүрүп келатат эртеден бери. Ушундай болсо, ошол жолду ачсак Кудай буйрса, Кытай менен эгер чек ара болуп кала турган болсо, ушул жолго сала турган болсок, жанагы талдыктай башкадай ашуу жок, кыйналбайбыз, жол жабылып калат дебейбиз. Ушул өзөндүн ичи менен эле кирип чыгып турабыз деп. Бул маселени мына азыр сүйлөштүк, Кудай буйрса мен районго дагы айтам. Кат дайындап, кайсыл жерде эффективдүү эмебиз бар, мүмкүнчүлүгүбүз бар, жол канчага кыскарат. Эгерде ушул жолду ачсак биз жаратылыш жагынан жанагындай ашуулардан кутулабыз, канча жерде мүмкүнчүлүк бар деген нерсени анализ кылып туруп катты белгиледейм. Бизге келсе анан биз Тышкы иштер министрлигине, министрлер кабинетинин төрагасына чек ара кызматына атайын каттарды жөнөтөлү дагы ушунун үстүндө иштеп отуралы деп атабыз. Эгер чындап эле ушул нерсеге мүмкүнчүлүк болуп, ушул нерсе эртең өнүгүүгө жол ачса, эмнеге аракет кылганга болбосун? Шапкабызды алып калбайт эч ким. Аракетибизди кылалы. Бала ыйлабаса көкүрөк кайда дейт. Бала ыйласа анан кийин көкүрөк берилет. Ошон үчүн анан бардыгыбыз чуркап аракетибизди кылып көрөлү. Кудай оомейин деп биздин бешенебизге жазып ушулардан убагында ушул жол ачылып калат деген бешенебизде болсо, анда Алланын буйругунан эч кимибиз кете албайбыз, ачылат анда. Анда ошого аракетибизди кылалы. Жок, ал жерде болбойт, ал жерде мынандай туура эмес жерлер бар деген маселени кое турган болсо, анда биз башка жагын издешибиз керек. Аракетибизди башка жактан көрүшүбүз керек. Бирок ушуну дагы кылып көрөлү. Мен бүгүн мына угуп көрдүм, сиздерден да угуп атам азыр. Мен ишендим, бир маселе бар экен, ушуну көтөрөлү, аракет кылалык. Анан чыгалы. Бул көрүнүштөн да чыгабыз. Кыргызстан дайым эле тизе бүгүп эле бирөөнүн көзүн карап отуруп турган убактан өтөбүз, Кудай буйрса. Мындан жаман күндөр өткөн аталарыбыз, апаларыбыз 45 жылдарда согуштарды өткөн, ачарчылыкты ошондо көргөнбүз. Не бир кыйын күндөр өткөн. А бүгүн ага караганда Кудайга шүгүр жакшы да, заманыбыз жакшы, мүмкүнчүлүгүбүз жакшы бүт бардыгыбыздан. Азыр пейил доңго эле бирдей аракет кылып бардыгыбыз бирдей чуркасак кутулабыз, оңолобуз. Бүгүн жасалбай жаткан нерсе эртең жасалат. Ошону жасаганга аракеттер кетип атат бардык жагынан. Албетте кемчиликтер бар, аталар, апалар. Бийликте деле бардыгы мындай элдин жашоосун оңоп жиберейин деп бир жакшы пейилде отурган адамдар эмес. Мен аны моюнга алам. Аны өзүбүз деле турмушубузда көрүп атабыз. Bir nerse kılayın desen ekинчisi buttozу oturat akırın mintip çukup жасабай эле койсун деп. Өнүкпөй эле коелу, өспөй эле коелу деп. Сыдыргыга салганда эчтеке жок. Пендебиз бардыгыбыз, катачылык кетире тургандарданбыз. Пайгамбар эмеспиз эч кимибиз. Ар кимибиз пенде баласы катачылык кетире тургандардын сабында турабыз. Катачылык кетет, ийгилик болот, кемчилик болот, анан кийин барып анан бир нерсе жасалат. Анан жок эчтеке кылгыбыз келбесе анда 4 дубалдын ичине камалып эле мындай окошко кылып ошол жерден тамак алып жеп отура берсек, ошондо да катачылык кетиребиз. Ошо 4 дубалдын ичинде туруп да бир нерсени баштайбыз. Себеби адамбыз, пендебиз. Ошон үчүн ишибизди мындай аракет кылып кете берели, жылалы. Үмүтсүз жалгыз шайтан дейт. Үмүтүбүз эч убакта тирүү адамдын үмүтү үзүлбөш керек. Үмүт үзүлдү, тирүүлүктөн кетишибиз керек. Жок, биз тирүүбүзбү? Демек үмүтүбүз үзүлбөшү керек, алдыга жылышыбыз керек. Жанагындай да бакытты кимди эмнени бактылуу, качан адам бактылуу болот? Ушу бакытты эмне деп ойлойсуз десе, биз бардыгыбыз бакытты Америкадан издеп атабыз, Россиядан, башка жактан издеп жүрөбүз. Кокуй тетиякта менин баягы жакшы сөз бар го, мен жок жердин бардыгы жакшы жашап аткандай сезилет деген. Башка жактын бардыгы эле жыргап жашап атат деп ойлойбуз. Андай эмес. Андай эмес. Орусиянын өзүнө тиешелүү проблемасы бар. Казакстандык өзүнө, Өзбекстандык өзүнө, Кытайдыкы өзүнө тиешелүү проблемасы бар. Биздики өзүбүзгө тиешелүү проблема. Бактыбыз ушул, жерибиз тынч, ден соолугубуз чың, мына Кудайга шүгүр тирүүбүз. Мынтип жыйынга келип атабыз, сүйлөп атабыз, пикирибизди айтып атабыз. Демек ушунун өзү бакыт. Эртең менен турдук, көзүбүздү ачтык, жарык күн, үй бүлөң жаныңда, бала чакаң жаныңда, курсак ток, кийим бүтүн, Кудайга шүгүр. Мындан өткөн бакыт жок. Акырындап оңолобуз. Бизден өткөн бактылуу адам жок, себеби биз тирүүбүз. Ушул эле учурда миллиондогон биздин замандаштарыбыз, бир туугандарыбыз ушинтип залга басып келип өзүмдүн сөзүмдү айтайын, бир жыйналышка катышайын, көрөйүн, угайын деп көрө албай, уга албай, баса албай тургандарыбыз толтура. Миллиондоп саналат. Ага караганда биз Кудайга шүгүр деп колду мына көкүрөккө коюп, Кудайга шүгүр, ушундай мүмкүнчүлүк берип атканыңа, жараткан тирүүлүк берип атканыңа, ушундай ырыскы берип атканыңа, насип берип атканыңа деп
шүгүр кылып жашоого өтсөк, андан аркысы Кудай буйруса берет. Кудай Таала да ошентет экен. Жок эле жок дей берсе, мына пенде жок нерсени көрө элек экен айлы. Ушуга чыныгы жокту көрсөтөйүн деп анан жамандыкты берет экен. Мына көрсүнчү ушул пенде жок деген кандай болот экенин. Жок тоопук кылып Кудайга шүгүр деп ар бирибиз жашай турган болсок, ушул пендем шүгүрлүк кылып атат, ушул пендем топук кылып атат ушу бар нерсесине. Ушуга дагы жакшы берейин деп туруп, Алла Таала дагы жакшы нерселерди берет экен. Ошон үчүн бардыгыбыз жок жаман дей берсек, анда арты жаман болуп кете берет. Кыргызстаныбызды жаман дей берген менен бизге башка бирөө жакшы мамлекетин бере койбойт, өсүп өнүккөн. Мен кыргыздар, силер кыйналып атсыңар, быйыл биздин мамлекетти алып 10 жыл жашап тургула, жакшынакай бол, анан кийин бизге бересиңер деп эч ким бербейт. Ушул жаман Кыргызстаныбызды жакшы кыла турган өзүбүз. Жок, ушул Кыргызстанды жок кылып, талатып, тонотуп, жер жүзүнөн жок кылабыз десек дагы өзүбүз. Бизге гана тиешелүү маселе. Ошон үчүн барга көппөйлүү, жокко чөкпөйлүү, бар нерсебизге каниет кылып, ушул төшөгүбүздү жанагындай бутубузду төшөгүбүзгө жараша сунуп, аракетибизди кылалы. Кудай буйруса бардыгы алдыда чечилет. Мен көйгөйүңүздөрдүн бардыгын билем. Угуп жүрөм, көрүп жүрөм анын бардыгын. Кандай көйгөйлөр бар, жана жер көйгөйлөрү, башка дегендердин бардыгын билем. Бирок Кудайга ушул эмекен, сыйкырчы таягыбыз жок экен. Келип эле ушу тийгизип койсом, бардыгы жакшы болуп кете турган болсо, анда бардыгына тийгизип эле жакшы кылып алат элек. Турмуштун чындыгы башка экен. Пенденин, адамдын каалоосу башка, турмуштун реалдуу чындыгы башка экен. Баарына жетишпейт экенбиз. Акырында Кудай буйруса жана сиздер айткан көйгөйлөрдү чечебиз. Мына соцзащитага айтып атасыздар, соц коргоо башкармалыгына. Бул бардык жерде айтылып жүрөт. Бир эле буларга тиешелүү эмес. Ар бир мамлекеттик кызматкер барсаң өзүн айрыкча мен ушу түштүккө келип ушуну көрдүм. Кичине амалы бар киши өзүн таза хан сезип алат экен. Кичине кара стулу бар, көчүгүндө отурган кичинекей кабинет болсо эле болду айланайын. Бассамбы, баспасамбы, сүйлөсөмбү, сүйлөбөсөмбү, мынча болуп калды, сүйлөп кое берейинчи деп ушунчалык эмеге кетет экенбиз да. Жанагы кызматкерлердин бардыгын айтыш керек, мамилени оңош керек. Жергиликтүү калктын, карапайым калктын бардыгы эле түшүнө бербейт, бардыгы билимдүү эмес. Бардыгы эле айткан нерсени биле бербейт. Ошону түшүндүрүп айтып деп элге жеткизе турган ошол кызматкердин милдети. Ошон үчүн мамлекеттен айлык алып иштеп отурат. Жанагынтип энеңе бар, атаңа бар, эртең кел, бүрсүгүнү кел, абеттен кийин кел, мен тамак ичкени кеттим, башка керек болсо, абетин ичпей келдиби киши, турабы, жумушун бүтүрүп коюп, анан кийин барып тамагын иче берсин. Эч нерсе болуп кетпейт. Байкуштар ушул жактан барат, элестеткиле Каракулжан центрине барыш үчүн кайчы акча менен, канча деген акча менен барат. Мына тиги эмеден эле 300 сом болуп атабы жол кире. Сиздерден канча берди? 400 сом. 400 менен барат, 400 менен келет, 800 сом акча. Каракулжага барган эле убакта маселеси бүтүп калса бир жөн. Ал жерден бүтпөй калат. Энеңе бар, атаңа бар, тиги справканы алып кел деп отуруп, ошол жерге жатат. Кимдин үйүнө жатат? Тууганынын үйүнө жатат. Тууганыңдын үйүнө барсаң, азыр тууганың дагы мындай сыртын карап турат. Бүшүмшүк каяктан келди эле, тамагымды жеп кетет экен деп. Бүгүн заман ушундай. Бир туугандын үйүнө батпайт азыр. Анан ал байкуш талаадан тамак ичет кафеден, ага акчасы кетет. Ушу центр Каракулжага барып келгенче эле 1200-1500 сом акчасы кетет бир адамдын. Биз болсо Каракулжада кызматта отуруп алып, анан абеттен кийин кел, анан саат 5 болду, мен үйгө кетишим керек деп кабинетин жаап кетип калат. Андай болбош керек. Мына Талант эке бардыгын айткыла. Мамлекеттик кызматкер катары өзүнүн милдетин аткарыш керек. Эчтеке болуп кетпейт. 5-те эмес 6-да үйүнө кетип калса, ошол жактан бир 2 адам барса, ошонун маселесин чечип берип коюп кетсе, андан эч нерсе болуп кетпейт, эч нерсе кемибейт. Алланын гана рахматын угат, башка эч нерсе болбойт. Мамилени өзгөртөлү. Биз чиновниктер дагы баягы союздун эмесинен кете албай атабыз аталар. Чиновник десе эле өзү бир кабинетте отуруп эле, чочоңдоп калабыз, кичинекей бир эмеге ээ болуп калсак эле. Ал эле бул эле деп. Мамлекеттик кызматкер биз заманга жараша өзгөрүшүбүз керек. Биз элдин кулубуз. Элдин кызматына келгенбиз. Бешенеге Алла бардыгына эле мамлекеттик кызматкер болууну жазган эмес. Алла бешенеңе жаздыбы? Демек ошол Алла салган мойнуңа милдетти аткарышың керек. Сени тарталат, ушунун колунан келет деп Алла ошого бешенеңе ошол нерсени берди. Ошол жоопкерчиликти биз татыктуу көтөрүп тартышыбыз керек.
Анан кызматкерлер өзүбүзчө отуруп алып эле анан ал эле бул эле деп эле бир саатта бүтө турган жумушту бир күнгө калтырып, бир күндө бүтө турганды 2 күнгө калтырып узарта бере турган болсок, анан элдин арасында нааразычылык ошондон анан жарылып чыгат. Бишкекте өзүнөн өзү эле революция боло койбойт. Ушинтип топтолот, минтип отуруп анан эл бир күнү жарылат анан кийин. Андай эмес, мындай деп. Ошого жеткирбей, элдин маселесин чечип, жеринде сүйлөшүп, элдин көйгөйүн жеринде угуп калыш биздин негизги милдетибиз, жергиликтүү бийликтин негизги милдети. Президенттин дагы тапшырмасы ушундай. Мына бизди ушул жерге кызматка жиберип атканда, ошол жерге барып элдин маселесин чечесиң, эл менен эл болосуң ошол жерде, элдин көйгөйүн угасың. Эл менен жашайсың бирге деп жиберди, жоопкерчиликти моюнга илип. Эгер биз ушул жерге келип ошол жоопкерчиликти президенттин тапшырмасын аткара албай жатсак, анда бир жерибизди кысып, аткарыла турган кишиге беришибиз керек дагы, кетишибиз керек. Колубуздан келбейт экен, кечирип коюңуз урматтуу мамлекет башчысы, колунан келе турган кишиге менин ордумду бериңиз деп акырын чыгып кетишибиз керек. А биз ата бабабыздан калган тим эле мурастай ошол жерге жабышып отурабыз. Колубуздан келеби, келбейби, жабышып алып ошол жерден тим эле өмүр бою устун болуп калчудай мамиле кылабыз кээде бийликке дагы. Бул чиновниктердин оорусу, бу дагы бар. Муну эч ким жашыра албайт. Мен угуп эле жатам, да көрүп атабыз. Канча деген мамлекеттик мекемелерге барсаң, ага бар, буга бар, эртең кел, бүрсүгүнгө кел, анан кыйкырып өкүрүп, антип сүйлөбө, айырге турба, эшикти катуураак жаап койдуң, сен эмне берде турасың, тиякта тур, эшикке чык деп кыйкырып өкүрүп, бир болбогон нерседен конфликт жаралат да турат. Ошонун бардыгын жоюш жергиликтүү бийликтин милдети. Мамилени оңдош керек. Карапайым калкка болгон мамилени оңдош керек. Карапайым калк деген ошон үчүн карапайым калк. Бардык эле билимдүү, бардык эле түшүнгөн адамдар эмес. Ошолордун тилин таап, түшүндүрүп, жөнгө салып бардыгын жасаш жергиликтүү бийликтин милдети. Эгер жергиликтүү бийлик ошол милдетти аткара албай атса, анда курду моюнга салып, ачык айтып туруп, кечирип койгула, менин колуман келбейт экен деп кызматын өткөрүп берип кетиш керек. Чече албагандар. Бир эле жолу бар, болду, мындан башка жол жок. Биздин запаста Кыргызстаныбыз жок, артыбызда бүгүн ушу Кыргызстанды талкалап туруп, тоноп жок кылып алалы, анан запаста турган Кыргызстанды складтан алып чыгып, ошону пайдаланабыз дей турган мүмкүнчүлүгүбүз жок аталар. Бир эле көңдүгүбүз бар, мына ушул. Ушуну эми оңдоп кетиш дагы өзүбүздөн. Жок, ушуну жок кылып коюп, эртең кайра да башка жерден көңдүк таап алабыз деген нерсе жок, андай жер дагы жок. Бүгүн ар бир жерди тим эле мынтип ээлеп отурат, бири-бирине жер берейин деген киши жок. Бир райондо туруп, 2 айыл бири-биринин элин бири-бирине киргизбей атат. Кооптуу аймакта жашап аткан 14 үй бүлөнү мына өзгөн районунан биз кийинки айылга көчүрүп коелу десек жок дейт. А эмнеге алар келиш керек? Бизде деген өзүбүздө 3000 киши кезекте турат, жер ала албай. А биз аларга бермек белек, келбей эле койсун, ошол жакта жашай берсин деп атат. Болбосо бир эле элбиз, бир жербиз, бир тууган элбиз. Азыр ушуга өттүк, пейил ушуга жетти, адамдын пейили. Ошон үчүн оңолобуз десек, аталар, апалар, бардыгыбыздын мойнубузда Кыргызстан. Кыргызстан жекелеп айыл өкмөткө башкага керек эмес. Мен көңдүктө жашап атам, а Кыргызстандын өнүгүшүнө менин салымым кандай? Менин колуман эмне келмек эле? Мен андан көрө 30 коюмду, 5-6 уюмду айдап эле жайында сүтүн саап, куртун жасап, чөбөгөсүн жасап, сары майын жасап, эптеп сатып, окатымды кылып эле жүрөм, үй бүлөмдө эле Кыргызстаныңды мага десе топон суу каптап кетсин деген түшүнүктөн кетиш керекпиз. Ар бириңиздердин мойнуңуздардагы милдет Кыргызстан. Жок дегенде үйдө отуруп жакшынакай бир акыл эстүү, ыймандуу, акылдуу, билимдүү балдарды тарбиялап коомго кошуп берсеңиздер, ошол Кыргызстандын өнүгүшүнө сиздердин кошкон чоң салымыңыздар. Жок, акылы жок, ыйманы жок, ызааты жок, тарбиясы жок, билими жок. Жаман инсанды тарбиялап коомго кошуп берсеңиздер, ал дагы сиздердин мамлекеттин эртеңкисине болгон урган катуу соккуңуздар болуп эсептелет. Ар бириңиздерден көз каранды Кыргызстан. Бишкектен, Оштон, жети, Таластан, Көлдөн эле эмес, мына ушул жактан башталат Кыргызстаныбыз. Мына Көк Арттан, Ойталдан, Көңдүктөн, Капчыгайдан, Сарыбейден, башкадан Кыргызстаныбыз ушул жерден башталат. Анан барып, анан жалпы Кыргызстанга чыгабыз. Ошон үчүн сиздерден сураныч, бар нерсеге чыдаңыздар. Чыдаңыздар, көтөрүңүздөр. Бүгүнкү кырдаалдан да Кудай оймейин десе, Кудай тынчтыгын берсе, чыгабыз аталар. Чыгабыз. Биз ошол жоопкерчиликти моюнга алып келдик. Башыбыз менен, мен жана да айттым, башыбыз менен жер казып иштегенге даярбыз, Кудай буйрса Кыргызстанды чыгарганга. Канчалык колубуздан келет, аны бир Кудайдын өзү билет. Бирок ушул мүмкүнчүлүктү бүгүн жараткан бизге берип аткан учурда болушунча пайдаланып аракет кылабыз, иштейбиз.
ага сиздерден дагы чоң жардам керек. Бүгүнкүдөй оор анча-мынча жанагындай кыйынчылыктар болсо, анын бардыгына чыдап көтөрөлүк. Кудай буйруса ал кыйынчылыктан дагы өтүп кете турган убакыт келет. Эгер жанагындай мамлекеттик органдарда бир туура эмес маселе болуп атса, туура эмес мамиле болуп атса, эч жашырбаңыздар, айтыңыздар. Азыр эми телефон бардыгыңыздарда бар. Любой жерге жетесиздер, мүмкүнчүлүк бар. Жеткириңиздер, ошондой мамиле болуп атса, бирөө кодулап атса, ишиңиздер бүтпөй жатса, атаңа бар, энеңе бар болуп атса, ошондой бүтө турган маселени биз жеринде эле чечебиз, Кудай буйруса. Анан берде мына ички иштер бөлүмүнүн башчысы отурат, мынакей полковник Марат Шайбеков. Бул киши дагы жаңы ротация менен сиздердин Каракулча районуна бөлүм башчы болуп келди. Мындан ары мына сиздердин райондо чогуу ушул жерде сиздер менен канчалык Кудай Таала канча мүмкүнчүлүк, канча насип берет, насип беришинче сиздер менен иштейт. Бул киши дагы мурда кийин ошол ички иштер министрлигинин ар кандай аппаратында, жогорку аппаратында, областтарда, райондордо, жетекчи кызматтарда иштеп келген киши мына бүгүн араңыздарга келип сиздер менен болот. Эгер милицияга маселеңиздер болсо, бирөөнүн укугу тебеленип атса, милицияда чечиле турган маселе чечилбей жаткан болсо, мына алдыңыздарда турат. Бул кишини дагы суроолоруңуздар болсо, көйгөйлөр болсо, элдин алдында айтпай өзүнчө айтабыз деп уялып аткандар болсо, өзүнчө дагы айтып сүйлөшсөңүздөр болот. Мына жетекчилер алдыңыздарга келди. Биз бүгүн эле келип, эртең башка жака качып кетпейбиз. Кудай буйруса дагы келебиз. Дагы жакшылыкта жолугалы, ийгиликте жолугалы. Жанагы мен берген тапшырмалар боюнча, мына жол тейлөө ишканасы, башкалар боюнча кийинкисинде кайра сурайбыз артында келип. Мен артында келем дагы бир жолу, мына Кудай буйруса келип, ошонун артында эмне болду, кандай болуп жасалды, кайсы жерге чейин ким карай турган болду, ал маселени да чечебиз Кудай буйруса. Анан жанагы өрт өчүргүч боюнча сиздерден основной кайрылып аткан бир маселе бар. Өрт өчүрүүнү ушул жака бир кызматын түзүп берүү боюнча. Кызыл Жарга дегенбиз, Биз өзгөчө кырдаалдар министрлигине кайрылып, алар менен да сүйлөштүк. Бир 10 күн болду, жообу келди. Алар айтат, эгерде демөөрчүлөр чыгып, сиздер ошол жерге жана пожарный депо деп коебуз го, баягы машиналар токтой турган пожарный бөлүмдү куруп берсеңиздер, өрт өчүрүү бөлүмүн. Анда биз штаттык бирдикти чечип, техниканы бергенге даярбыз дейт. Бүгүнкү күндө техникалар атайын, жаңы техникалар келип атат го, баягы өрт өчүрүүчү машиналар, башкалар шаймандар менен. Ошону чечип бергенге даярбыз деген каты келди. Эми биз азыр мүмкүнчүлүккө жараша издеп атабыз. Кудай буйруса бир жерден тыйын чыгып, демөөрчү чыгып калса, биз ошол жерге курабыз. Анан кургандан кийин а кишилердин каты боюнча жанагы штаттык бирдигин чечип, техникасын чечип берип, ал жерге дагы алып келүү маселенин үстүндө иштеп атабыз. Бул боюнча дагы сиздерден суроолор, кайрылуулар болгон, жергиликтүү бийлик дагы кайрылган бизге. Ошонун үстүндө иштеп атабыз. Ойлобоңуздар, биз тоодо жатсак эле бизди ойлогон эч ким жок, биздин көйгөйдү ойлогон эч ким жок. Баары эле өзү менен өзү тиякта чоңдор дебеңиздер. Күнүнө ойдосуздар. Биздин аракетибиздин бардыгы элдин жашоо шартын бир оңоп алалы, түзөп алалы, жакшы жолго түзүп алалы, түшүп алалы деген эле аракеттин үстүндө иштеп келатабыз. Кудай ошол тынчтыгын берсин. Мына орозо күнү бардыгыбыз, көпчүлүгүбүз мына орозодобуз. Орозобуз кабыл болсун. Кудай жанагындай бөөдө кырсык, жамандык саат сабырынан тышкары кылсын бардыгыбызды. Жанагындай жер титирөө, суу каптап, башка деген апаттардан сактасын. 15 мүнөттө 15 000 адам өлүп калган коркунучтарды көрүп атабыз мынакей. Ага караганда бизде Кудайга шүгүр. Кагылайын Кудай, ушул берип аткан ырыскыңа ыраазыбыз. Ушул жагын эми нар жагыбызды жакшы кыл деп алдыга жыла берели. Башка бири-бирибизге таарынсак, бири-бирибизге айтсак, кемчиликти айта берсек, толтура мен баарын түшүнөм. Ар бирибиздин мына жерде көйгөйүбүз бар, толтура нерсебиз бар. Аны айта берсек, күн таң атат дагы күн батат. Жалпы нерсени сүйлөшүп алдык Кудай буйруса. Чогуу аракет кылып туруп Кыргызстаныбызды өнүктүрөлү, өстүрөлү. Кыргызстаныбыз өнүкпөй калсын, өспөй калсын, ушулар бутунан турбай калсын деген адамдын тилеги таш капсын. Мына ушул улуу орозо күнүндө айтылган бата дуа жетет дейт го, түздөн түз. Пенденин оозунда болсо периштенин кулагында дейт. Ошондой жаман тилектеги жүргөн пенде болсо, адамдар болсо, ошолордун тилектери таш капсын. Кыргызстаныбыз Кудай буйруса жакын арада өсүп, өнүгүп, алдыга жылып, могу Алайкуу Мырзаке Каракулча жолу асфальттанып, жарыктанып, ушул жерге туристтер келип, Кытайдан башка жактан келип, жыргап, жашап калалы деген үмүтүбүздү үзбөйлү Кудай буйруса. Рахмат. Рахмат. Да, еркін демесі да.
Bizim ayıldım başında köprü var da, şu köprüden eldim bari ötür, çöp taşı, başarılar tüydü bari. O yerler damba gene de, ona hazır su girip geçse, köprüden alıp geçip, Ayıldım başında. Köprü kalbede sumak kötüp gidetti de. Şu mesele daha karar. Damba kançalık mı? Kança Mehmet? Uzunluğu da istiyor. Kança çat? 250. Бул жанагы Жумөк байке курдум деген көп. Ошол көпүрө. Баягы жанагы Ошол. айылдын башында машинанын тиги арматурасы жок, өзүнүн үйүндө темирлери менен апарып куруп коюптур деп эл жаксырды. Түшүндүм. Ошол. Анда эмени МЧС такта. МЧС бул боюнча кабарыңыз барбы? Ушул көпүрө боюнча кабар барбы? Жок, бул боюнча. Сиз мындай кылыңыз. Анализ кылып туруп, толугу менен канча метр жер, кандай эме болот, кайсы жерине курулуш керек, ошону тактап туруп бериңиз. Ошого жараша жанагы азыр эми мындай болот. Габион сеткалар бар го баягы. Габион сеткаларды биз бурда сатып алчубуз да, өзүбүздө токуй турган станок эч нерсе жок эле. Азыр Кудай буйруса, Ошко дагы өзүнчө ошо габион стамени токуй турган, торчону токуй турган станок келди. Турабы өзгөчө кырдааларыбыз? Башкармалыкка келди. Кудай буйруса ошол башкармалыкта биз өзүбүздө токуй баштайбыз. Габион сеткаларды. Анан биз ошону алып берсек, Кудай буйруса, сиздер сметаны түзүп, жол канчалык эменин бардыгын эсептеп туруп анализ кылып бергиле районго. Район менен сүйлөшөлү дагы биз ошо габион сеткаларды быйыл айтып атабыз. Жанагы өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен өткөндө координациялык кеңеш болгондо да айттым мен. Туугандар, 5-6дан эле биз бөлчү өткөнбүз да, 5-6дан 7ден 10дон эле бөлүп коюп өткөнбүз дагы, же тиги дамбабыз бүтпөйт, же бул дамбабыз бүтпөйт. Андан көрө көйгөйлүү жерлерди чечели дагы бир жерге салалы деп атам. Быйыл мисалы 3 жерге кылабызбы, 3 жерди бүтүрөлү, калганы күтүп турат. Кийинкисинде кайра 3 жерди бүтүрүү ушинтип четинен бүтүрбөсөк, быйыл койгон жарым габионун кийинки жылы габион келгенче муну суу алып, ошо менен сеткасы да жок, эч нерсеси жок, ташы менен агып кетип атат. Рационалдуу пайдаланалы деп атабыз. Кудай буйруса, сиздердики мына эсептеп чыгып берсе, Жумөк байке отурабы? Мына Жумөк байке турат. Жумөк байкеге окшогон адамдардан, ишкерлерден суранабыз. Бизге жардам бериңиз, ошол жерлерди жасайлы деп туруп, анан керек болсо мен өзүм келип 2-3 күн сиздер менен жашап, ашар жолу менен ошолорду тосом. Мындай жардам бериңиздер сиздер да. Ашар жолу менен. Мектеп боюнча бул жанагы спорт зал боюнча мындай аталар. Спорт зал боюнча эртең спорт зал курулуп калат деп айта албайм мен. Себеби спорт залдын баасы бүгүнкү күндө мына 13 миллиондон 20 миллионго чейин кетип атат. Спорт залдын турушу. Анан анчалык мүмкүнчүлүгүбүз жок. Биздин быйылкы эң негизги чече турган маселебиз мектептин жана жылытуу системасы. Жылытуу системасын оңоп кошуп алсак, андан кийин спорт залга да Кудай буйруса табабыз. Андан тышкары жылуулукту бүтүргөндөн кийин инвентаризация кылышыбыз керек да, мектепке инвентар алып келишибиз керек. Парта, стул, башка дегендерди алып келбесек ага да болбойт. Быйылча ошол жанагы жылуулук менен ошол тиги керектүү инвентарлы алуу проблемасынын үстүндө иштеп атабыз. Кудай оймейин десе, кайсыл жагынан чечилип калат билбейм, бирок аракетти көрүп атабыз. Себеп дегенде ошону салып берген арабтарга рахмат, биз ыраазычылык эле айта алабыз, башка эмне дей алабыз. Анан ошону киргизбей койгон калган биздин адамдарда күнөө. Проектини ошону ура менен уруп таштаган. Анан ошол жылуулук системасы жок, өздөрү деле ойлонуш керек эле. Эртең мектеп курулса, жылуулугу жок болсо каяктан бала окуйт. Азыр эми ошол бар нерсени бир пайдаланып, Кудай буйруса ошонун үстүндө иштейбиз. Быйыл аракет кылабыз. Жанагы жылуулук системасын киргизгенге. Где-то биз азыр сүйлөшүп атабыз, 4 миллиондун тегерегинде болот экен. Бул эми анчалык деле көп сумма эмес, баягы табылбай тургандай сумма эмес. Мына быйыл президенттин тапшырмасы менен 100 мектеп ишке кирет. Бардыгыңыздар угуп атасыздар. Бул 50%-нан курулушу өтүп калган мектептердин бардыгын быйыл ишке бересиңер деп курулуш агенттигине тапшырма берди. Мен мына 2 күн болду Бишкек шаарында курулуш агенттигинин директору менен жолуктум. 50%-тан өйдө баягы курулушу токтоп калган мектептин бардыгына акча бөлүнөт, бардыгынын курулушу быйыл бүтөт деп атат. Кудай буйруса биз дагы ушул маселени мына
каттарды алып алып аракет кылабыз, ошо 100 мектептин ичине киргизип жок дегенде. Муну отоплениясын бүтүрүп берип коюңуздар деген эме менен кайрылабыз. Жок дегенде отопленияга 4000 бериңиздер, 4 миллион. Отоплениясын бүтүрүп алсак, анан спорт залды кийинки жылдардан дагы сүйлөшөбүз. Макулдаштыкпы? Инватар дегенге мындай болгондо мына ушке бүтүп калганда мен ушул жерде бир 2 ай калтырдым ашык деп. Үйдөн матраштарын көтөрүп, сон болуп калганда управляющийге сен мындай болсоң колдун баарын таркалап саласың деп жаап салган. Анан балдар ошондо көчөдө жүрбөй калган. Бул 80-жылдарда айтып атам, мен жаш кезимде. Эми ушул жана инвентарга кошуп матаны берип койсоңор, мектеп ишке келсе бош бөлмө ачат да. Ошонун бирөөсүнө матаны киргизип койсо жок дегенде балдар машыгат дейт. Биз көчөдө аябай күрөшкөн балдар көп болчу биздин Спонсорлор демөсүлөрдө чыгып калат да, демөсүлөрдө салып. Ошолордун Анан мен ошол мүмкүнчүлүгүн пайдаланган жок, ушул жерде 47 жыл мугалим. Ата мындай кылалы, ошол жанагы 4 миллионду жарык эмени жылуулукту чечип алсак, ал жана матты бир бөлмөгө минерден ишкерлерин табабыз. Аны ишкерлерден табабыз. Эми кыйнабай ошо бир адамдын жөнөтүп висит, азыр эми баары түшүп калса, кызыл китеп болбосо кыйын болуп калды. Эми ал ошо карабызга келселеп барбай, жерге бир жөнөтүп койсо биз кимдир? Ошо мына эми госиктен Bizim karavda çok vazgeçtiğim oldu. Ата мындай. Булардын базасы бар. Бир эле компьютерде база турат да. Анан бул аны бияка келиш үчүн ошо базаны толук көчүрүп алып келиш керек. Анта албайт. Себеп дегенде тиги жерге барса, булардын бир эле отуруп жаса кое турган нерсе эмес. Ал ар кандай корутундусу бар, справкасы бар, мыйзамга такап туруп анан булар берет. Ошон үчүн аны бияка көчүрүп келүүгө мүмкүнчүлүк болбойт. Жер адис деген бар. Жок, аны жер адис бар да. Айыл өкмөттө жер адис бар. Эгер жер адис жетишпей түшүнбөй жатса, кадастр тиги адистерин бияка жиберет. Жана топосъемка башкаларын кылат, жөнөтөт. Аны айыл өкмөт менен макулдашып эле жөнөттүрөбүз. Çıkarma olmaştır diyor. Bana can alganların da bizi kala olacağı, can algan pasport özgürlüğü kala olacağı çıldırıp verdi. Ben o şu oyuncağız babama pasport alıp vereyim de şu düşermeyin içinde de 4 yol var. Varsam gününün 10 seneyle 18'den aşıp ketken. 15 gün ötüp ketken kendine yetkindes bulan körüldü. 20 zindeki. Bana ayıda yön tolturup vardı. Bana kendi sevgi bize dedi. Baksana ikinci günü gelip, üçüncü günü komisya olup değil. Baksana komisya çok kaldı. Komisyanın naçanlığı çok. Ayakta yetti, bıyakta yetti. Şimdi de 4 yolu var. Hazır aldınız mı alel eksik? Aldık. Boşanmış şu oytama ayırıp canavar olmaştıran, pasport olmaştıran balaları cıldırıp etseniz de biz o şarkı var olmayı gerek. Birinci pasport o şarktan alıştırdı. Birinci pasport o şarktan alasında bu şimdi var. Бул жанагы паспортду алмаштырып бериш башка процедура, а биринчи паспортду алыш жарандыкты эмен, жарандык паспортду алыш. Ал өзүнчө процедура. Ошон үчүн ал экөөнү кошо албайбыз бири. Анан эгерде мен түшүндүм. Сиз мына первый заманки кайсы күнү өтсүн? Дүйшөмбү күнү барасызбы? Ошол күнү эл башыга мына биздин катчыга ызбанак кылып коебуз, ошол ызбанак кылат дейт. Жок, мындай кылалы. Азыр бул киши телефонуңузду алат. Дүйшөмбү күнү тактайт, кайсы күнү чакырат. Ошо күнү келсеңиз бүтө турган кылып туруп, өзү чакырып, өзү көзөмөлгө алат. Bir күнгө чакырып, ошо күнү бүтүрүп берет эмес. Улам жана айтып кыйнабай. Азыр телефонуңузду алып сүйлөшөбүз. Рахмат барыңызга. Mesele var ya, sana jogorda айтылды.